Могу ежевика канча гектар отурулат, анан эмне сорт отурулат? Ушул жерден эле турдуң да 5-6 чакка чыгат. И даамы дагы таттуу болот. Кандай кылам, эмне кылам деп туруп кылып атабыз, болуп атат. Бардык эле нерсе оңой эле болбошун дагы айтып кетели. Кылса болот деген нерсени элге түшүндүрүп берели да. Малина, еже малина, анан клубника деп үчөө бар да. Өзүмө контейнерден үй жасадым, свет койдурдум, суу чыгардым. Фриза менен жүрүп атат да, чөптөр жоготот. Японский трактор окшойт, Японский трактор эң керектүү агротехниканын бири да. Дыйканчылык менен, айыл чарба менен миграциянын санын азайтып, кичине экономикага жакшы таасир этсе болобу? Бул жакта ишин кылдың дагы чыгып турган ламборджини айдап туруп кеттиң дейт да. Примерно бир математикасын келтирсек, Менде жер деле жок эле, буну кылганга көчөткө акчам деле жок эле да. бир жарым жылга сактай койсо деле бир клубникага кезек келди. Ал убакта уже еже малина бышат. Еже малина менен алыштың, бул бүткөндөн уже малиналар кетет. Малина менен алышасың, ошол менен күз келет, кыш келет, бүтөт. Көбүрөөк чыдайт дейт да. Жерди каздырат элем, анан жанагындай бассейн кылат элем деп кыйналыңар келбей турган болсо, Бул жерде ушундай клубника, малина, ежевика деп телефон номер жазып коюп тур. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биз AgriLife KG YouTube каналы менен бүгүн Военно Антоновка айылына келдик. Бишкектен сокулук арай чыкканда баарыбыз билебиз, Кудай берген авторыногун. Берки темир жол жакта экенбиз. Биздин азыр кийинки карман менен сиздерди тааныштырып кетейин, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып койгула, андан кийин сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум, урматтуу AgriLife каналынын көрүүчүлөрү. Дыйканчылыкка кызыккан, өсүмдүктү өстүрүп, ошодон ырахат алган адамдарга салам. Менин аты жөнүм Бакытбек Жусуев. Мен азыркы убакта ушул дыйканчылык менен алектенип аткан кезим. Бул дыйканчылыкты баштаганыма 2 жылдын жүзү болду. Бул жумушка дыйканчылыкты баштаганымдын себебин айтып кетейинби? Себеби 2023 жылы ушул 3 гектар жерди сатып алганбыз да. Анан ошодон кийин ошо дыйкан статусуна конуп калдык. Буга чейин соода тармагында иштедик, ушу мамлекеттик кызматта иштегенге жетиштим. Азыр эми ушул дыйканчылык менен алышып атабыз. Бакыт, биздин көрүүчүлөргө дароо эле айтып кетели. Бүгүн эмне жөнүндө айтып беребиз? Кандай өсүмдүктөрдү өстүрүп атасың? Мен бүгүнкү ушу чыгарылышта баягы буга чейинки видеолорду деле көрүп жүрөбүз. Көбүнчө результатты, анан чоң жетишкендиктерди айтып атпайбы? Анан мен как жаш ишкер катары, анан көптөгөн мындай кандай десем, туура эмес кылып алган тажрыйба десек болобу? Ошолор менен да бөлүшүп кетсек, чтоб баягы бардык эле нерсе оңой эле болбошун дагы айтып кетели. Анан негизи, эң негизгиси кылса болот деген нерсени элге түшүндүрүп берели да. Себеби Мен сураганым, кандай өсүмдүктөр болуп атат? Азыр малинаны көрүп атам, ежевиканы көрүп келдик, клубника. 3 культура, туурабы? основной, орусча айтканда ягода, ягодный бизнес да бул, мөмө. Кыргызчасы ушу малина, еже малина, анан клубника деп үчөө бар да. Основной. 3 направление, ооба. Ошонун ичинен азыр биз үчөөнтөң эле айтып бере берели. Азыр жаныбызда турган мына бул жерде малина экен. Малинанын кандай сортторун отуруп атасыз? Малинанын 3 сорту бар менде. Пшехиба деген, азыр мына жанында турабыз, бул летний сорт болуп эсептелинет. Андан кийин полька, палана болуп 3 сорту бар да. Пшехиба, полька, палана боюнча азыр маалымат берет экен бизге. Бакыт. Андан кийин ежевикага өтөбүз. Ага чейин бир мындай суроом болуп атат. Мамлекеттик кызматта, соодада жүрүп жаш дыйкан экенсиң. Эмне болуп түрткү болуп кетти ушул дыйканчылыкка? Эмне себеп болду өтүп кеткени? Жакшы суроо болду. Бул негизи баягы кызыгуум бар окшойт да. Себеби мындан бир 7-8 жыл мурда кышкысын, ошо кыш мезгилде эле январь айларында мен бир курска катышып калдым да. Бош убактым болуп отуруп, жөнө отурбайын деп, аграрный университетте жана теплицаларды кантип иштетиш керек деген боюнча бир курс болгон. Ошого катышып калгам, случайно барып. Анан ушул тегеректе мен участогумдун жанында бир теплица бар эле. Жалгыз эле бир теплица эле. Азыр көп да андай тегерегиндечи. Анан практикага ушул жерге алып келген. Алып келгенде кыш мезгилинде жана чилде болот го. Ошол убакта келсек, өмүрүмдө биринчи жолу теплицага кирип атам да.
бадырыңдар өсүп турат. Жашыл. Анан биз күпшүйүп кийинип келгенбиз. Ал жерде болсо футболкачан жүрүшөт да. Теплицанын ичине киргенде мен үчүн бир мээ мындайынан башкача болгон да. Таасир ошондо каттуу болсо керек. Анан ичимен ниет кылып, мен да ушул ишти кылам деп калгам да. Кызыгым бар эле негизи. Анан Кудайдын буйругу менен карабайсызбы, ошол теплицанын жанынан ушундай жерди сатып алып калдым да. Анан ушул иш башталды. Кудай буйруса, ушу теплицаны дагы кылабыз деген ниет бар. Ал келечектеги максат. Келечек. Келечектеги максаттарды боюнча да бир кеп кылабыз. Демек, бизде азыр бул жерде 3 гектар Вайна Антоновка айылы, малина, клубника, ежевика боюнча кеп кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин AgriLife каналынын катталуучулары, жаңы көрүүчүлөрү, эсиңиздерде болсо, биз 2 жыл мурун күздө биздин каарманыбыз бар дагы, Кубанова, Кара Жыгач айылындагы аябай мыкты ягодник десек болот. Тажрыйбалуу дыйкан биздин дагы башка каарманыбыз AgriLife'тын ошол жерден убакыт көчөт алып аткан кезинде бир тартып калганбыз. Ошондо бир учурга илинип калганбыз да. Ошондон баштап бул жерде эчтеке жок болчу, туурабы? Ооба. Ошондо жаңы нөлдөн баштап атканбыз. Ошондо дагы бир эсиңизде болсо сөз бергенбиз. Эгер видеону карап көрсөңүздөр, ошол жерге айтылган, биз буйруса бакыттын таласына, полясына келип тартабыз деп. Мына Кудай насип этип, бүгүн биз ушул жака келип атабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, аябай жакшы көрүнүш. Биз дагы силерге кененирээк кылып, жакшы кылып көрсөтөбүз. Ар жакта ежевика да гүлдөп атат. Ошондон бери ошол жактан көчөт алып, андан бери кандай кыйынчылыктар болду? Эмне болуп келди ошондон бери? Так, азыр сиз бай айтып атсаңыз эстеп кеттим. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кубаныч байкеге чоң ыраазычылык билдиргим келип турат да. Себеби бирден бир себепкер киши ошол да, ушул жерди баштап түптөп кеткен эмечи. Себеби баягы дыйканчылыкты баштадым, бирок мен баягы элдерге окшоп көчөттөн баштабай, мен өзүм удобствомон баштадым да. Биринчи комфорттон баштап турдум да, ойлонуп көрсөмчү. Себеби мен өмүрү дыйканчылык менен алышып көрбөгөн жаным, жана өзүмө контейнерден үй жасадым, свет койдурдум, суу чыгардым. Анан аягында көчөткө акчам калбай калды да. Акчам калбай калып, анан айдап жүргөн машинем бар эле, ошол машинени сатып, анан көчөт аламбы деген ниетим менен жүрүп бир кишини издеп барып калам да, анан Кубаныч байкеге случайно жолугуп калам. Анан ал киши экөөбүз тил табышып, бири-бирибиздин баягы жылдызыбыз келиштиби, негизи жакшы киши да, ошол кишиге салам айткым келип атат. Ошол киши мага бир расписка эмес же келип жеримди эле көргөн жок. Бир 700 000 сомдун тегерегинде көчөттү алды дагы эле берип койду да. Ме, давай, баштай бер. Мен айттым да ачыгын элечи, мен кредит алгым келбей атат. Машинемди сатып, ушу баштасамбы деп атам. Кандай деп ойлойсуз? Ал киши менен жакшы болуп кеттик да, үйүнө конок барам. Бир айында 2-3 жолу барып жүрөм. Анан ал киши ошентип берди дагы эле, түрткү болду да. Ошол кишиге дагы чоң ыраазычылык. Азырчы кандай ишеним деген, кандай бири-бирибизге ушундай жардам кылып аткан бизде эле ушу ыраазычылык айткым келип атат. Ушуну Кубановго бизге да канча видеолорго тартылды, канча киши үлгү алып атат. Ошондуктан ошондон бери кандай окуялар болуп келди? Дароо эле монтип эле көчөт алып аткан тартканбыз. Дароо эле отургузгансыңар, туурабы? Ооба, ошондо сиз дагы мен дагы сөзүбүзгө туруп азыр тартып атабыз да, Кудай насип эткен экен. 2 жыл болоюн деп калыптыр. Көчөт алып атканда сиз сурагансыз, сен жериңе да барып тартып кетелиби, макулсуңбу дегениңизде, Кудайым буйруса өстүрүп алсам эле тартабыз дедик эле, мына тартып атабыз азыр. Андан кийин айтпайм баягы жеңил эле болду депчи. Себеби мисалы үчүн ежа малина 100% көктөсө, малинанын бир жарымы көктөп, жарымы көктөбөй калган учурлар да болду. Себеби Европадан келген көчөттөр да бар эле да. Алар баягы акклиматизация болмой сайын, бул жергечи адаптация болмой сайын жакшы өсө бербейт экен. Ошол кыйынчылык болду эң биринчи. Акклиматизация, адаптация десек туура болобу? Себеби Европада эми аба башка, жери башка да. Анан балким баягы көчөттү туура эмес алып келишет. Өзүнүн технологиясы менен алып келбесе дагы кургап кетет да жана немелери. Кандай келген күнөө кимде билбей калдык, бирок ошо өспөй калган учур болду. Эң эле биринчи баягы стресс мен үчүнчү. Себеби баягынча мисалы үчүн 5000 көчөт алсаң, анын мен 50% эмес, 30% көктөдү, 70-и көктөбөй калды да. Ошондой нерседен башталды жумуш. Анан Кудайга шүгүр келтирип, бул жагы болсо деле берекесин берсе жакшы болот деп туруп баштап кеттик. Бирок Кубан байкеден алган ежа малина 100% көктөп берди. Анан Нопши Хиба тоже 100% көктөп берди.
Бирок бул ошондо деген ката эмнеден болуп атат? Ошо жолдон өзүңөн кеткен каталар болуп атат да? Так, мен эми кандай десем, бул жерде катаны издегенде баягы менен кете турган болсо бардыгы эле чыкпай калат беле дейм да. Себеби суусу деле, дарысы деле бирдей берилди да, бир погодный условияда берилди. Болгону жанагы көчөттөрдү отургузуп атканда байкагам, кээ бирки көчөттөр пакетте оролуп келет да, көктөп кеткен эле да. Анан эми кыска салып өттү кетти да. Негизи мен ушу жаңы көчөт алып тигетилем деген кишилерге айткым келет, эгер кеңеш да, колдон келишинче өстүрүп аткан дыйкандын полясына барып көрүп, түшүм алып атканда баягы арканды алыс ташта дейт го. Эгерде оюңда барбы көчөт отургузам деген, значит жайында кел дагы мөмөсүн көр, жеп көр, дамын көр, ушундай жерден өстүрүп атабы. Анан көчөт аларда ушул жерден казып атканын алып кеткен жакшы экен да. Анан Европадан келгени жолдон балким болуп калды. Ошибкачы баягы ката. Балким менен кетти. Билбей калдык да, эң жакшысы ушу полядан көрүп, таладан, анан алып кеткен жакшыраак экен. Эң башкы кеңеш мынакей буга чейин дыйкандар айтып келген. Бакыт дагы айтып атат. Дыйкандын кимден көчөт ала турган болсоңор, полясына барып, жеп көрүп, өзүңөрдүн көзүңөр менен көрүп, кармап көрүп, ошондо ошол жактан көчөт алып алат да. Ооба, эң туурасы ошол. Башкы лайфхак деп коет го азыркы тил менен айтканда, ошол экен да. Бул эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бакыт мырза аябай катуу мындай кылдаттык менен иштеп атыптыр. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бунун азыр кандай жумуштар болуп атат ушу малинада? Бүгүнкү күнү трактор менен баягы японский тракторлор бар, мини трактор. Ушу малиналардын ортосундагы жанагы чөптөрдү фреза менен жүрүп атат да. Чөптөр жоготот, биринчиден, экинчиден жерди жумшартып берет. Баягы малинанын тамырлары неме болуш керек да, бошошуп дагы өсүш керек. Көчөткө чыгат Кудайым буйруса. Таза болуп мындай эстетика деп коелу. Ал жагы дагы бар. Бул жер Пшехиба болуп атат биз турган жер, Ооба, бул Пшехиба эрте бышар сорт. Байкасаңыз уже мөмөлөр байлап, анча-мынчалары кызара баштады. Мөмөлөрүн бир чоңураак күркүнө тарта бер, мөмөлөрүнө. Күркүнө тарта берсең, көрүшүлөр. Кээ бирки жерлер. Биз сүйлөй берели, айта берели. Так, ошондо бул качан отурулду эле? 2023-жылы күзүндө отургузулган. Анан баягы мен бүгүнкү видеону башында эле ошо минустарыман баштап кеттим окшойт. Себеби Пшехиба деген летний сорт деп эсептелинет экен дагы, анан кышында буну жаап койгон жакшыраак экен да. Себеби полька палана дегендерди түбү менен жер кылып туруп кесип салат да. А бул сорт деген кесилбейт экен. Ежа малинага окшоп эле, но өстү да. Анан түшүм берчүлөрүн аласың, аны кыркып саласың. Анан кийинкилери болот экен, кийинки жылы берет экен да. Бирок эрте берет. Где-то майдын аяктарында уже мөмө берип баштайт. Ошондой сорт, бирок ошону жаап коюш керек экен эле да. Агроспанбы бир немесин таап туруп, бул жатпайт дейм. Скорее всего, ошо агроспан менен эле жабыш керек эле. Мен жаппай койгом. Аны эске деле алып алыптырмын. Жазда келип эле дары чачып мындай карайын десем, куурап калган да. Анан күттүк, где-то бир апрелдин аягына чейин күттүк, болчу да эмес, анан түбүнөн эле кыркып салдык. Азыр жаңы мындай өсүп атат. Ошондой. Ошондо эгер жапканда бул деген чоң болуп, мөмө уже эмес болмок. Уже мөмө терип баштамак экенбиз да. Бирок азыр деле кеч эмес, азыр деле берет. Ооба, берип атат. Бул канча Пшехибанын? Общий 14 жөөк, где-то бир 15 соток. 15 соток эмеге. Ооба. Быйыл биринчи түшүмүн берчидей? Жок, былтыр алганбыз да уже. Былтыр алган. Алганбыз, аз биринчи жылы любой эле нерсе аз берет да. А быйыл уже массасына кириш керек эле да. Анан массасына кирбей калды, себеби үстүн жаппай калдык. Бул ушу Пшехиба эле ошондой болуп калды. Ооба. Башка сорт. Жок, ушул эле ошондой. Пшехиба эле ошондой болуп калды. Бирок Пшехиба бул малиналардын атасы, апасы дагы десе болот го дейм. Себеби көчөттүн баасы да кымбат. Анан мөмөсү эң чоң да, ежа малинадай болот дагы, анан түшүмдүүлүгү номер 1 болуш керек менин оюмча. Полька паланалар 100 болот го. Бул андан 2 эсе, 3 эсе көп берет деп айтылат да. Биз уруксат болсо биз ушул качан берет бул мөмөс? Пшехиба эми мына жакынкы арада берип калат болуш керек уже. 10-15 күнүн ичинде терип баштайбыз. Тартып кеткен уруксат. Уруксат тартып кеткиле. Ошол тартып кетели. Анан мунун бере турган ошондо июндун башынан баштап эле берет экен да, Уже бериш керек эле. Анча-мынчалар кызарып баштаптыр, мен аралап жүрүп көрүп калып атам да. Анан эгерде былтыр жаап койсом, уже эле берип баштайт беле текши депчи ойлоп атам да анан.
пайги эмеси боюнча, эрежеси боюнча бул Эрте бышар сорту да? Пшехиба эрте бышар. О, летний сорт деп Июнь айлары Бишкекте бышат экен. коет. Кайсы малга чейин берет бул? Бул эрте эле бүтөт. Ошол жагында айтып кетиш керек. Эрте бышат, эрте бүтөт. Далбегирайчы эмес. Жок, андай эмес. Бирок ошону кээ биркилер ойлой берет да, эрте бышып эле аз эле берип туруп анан түгөнүп калат депчи. Бирок мен айтат элем, малина деле, ежа малина, клубникалар деле мындай экен менин байкашым боюнча. Эрте бышат, бирок жана күзгө чейин чоюлуп бышкандардын потенциалын бир эле берип салат экен да буларчы. Мен ошондой түшүндүм. Себеби жана клубниканы деле тергенде жетишпей калабыз да бизчи тергенге. Ошондой. Кичине болсо да мындай баса алчы мындай. Биз дыйкандарга көрүүчүлөргө көрсөтүп койсок жакшы болот эле мынакей. Көктөп тур аябай жакшычы. Мынакей. Гүлдөп моларды көп атартпасын да. Мөмөлөрүн гүлдөп аткандарын. Ошондо бул пшехиба качан бүтүп атат? Мен түшүнүм берип. Негизи ушу июлдун ортолоруна жетпей уже бүтүп калат да. Олтуруна жетпей. Себеби июньдун башында башталган болсо, ошо бир айдан өтүп барып бүтүп калат. Бүттүптөн мындай эсептесе болобу, математикасын бердесе болобу, кичине болсо дагы. Математикасын эми мен былтыр баягы полный потенциалын көргөн жокмун да. Аз-аздан берип баштады. Анан эң эле биринчи бышкан ушул пшехиба болду да. Анан үйдөгүлөр, туугандар деле, достор деле келет, малинаң бышып калыптыр деп эле жеп атып элечи, эсебин деле билбей калдык кыскасы. Анын математикасын чыгарганга деле неме болгон жок. Мен 140тан алгам бир көчөттү. Общий 1000 көчөт алсам керек эле. Ошо полный 100% көктөгөн. Бирок түшүмү палана полкалардан караганда көбүрөөк берет. Көп. Бир айдын ичинде берет экен ошондо мындайча эсептегенде. Бирок бир айдын ичинде болгон потенциалдан чыгып иштейт экен. Ошо бышып турган кезини бир тартсаңыз өзүңүз деле көрөт болушуңуз керек. Келебиз. Катталгыла урматтуу көрүүчүлөр. Бизде эми дайыма ушундай чыгарылыштар болуп турат. Азыр бышып баштаганда. Суроолоруңарды жазып койгула, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей бир 10-15 күндөн келе турган болсок, азыр кандай суроолорду бербей калдык? Сиздер комментарийге жазып койсоңуздар, биз комментарийди окуйбуз, андан кийин силерге жооп беребиз. Агролайф билесиңер, биз иштеп келатабыз, дыйкандар үчүн кызматтабыз. Билем силерге маалымат керек, ошондуктан биздин ушундай каармандарыбызга чоң рахмат. Болгондой ачык силерге айтып берип атат да. Ошону менен пайдаланып, биз дагы маалыматтарды топтоп алалы. Анткени бул жерде бир эле сорт отургузбай эле, бир 10 сорттук отургузбай эле, бир 3-4-5 гектарлап иштеп аткан дыйкандарыбыз бар, туурабы? Бул боюнча эмне толуктап кетсек болот? Пшехибаны эми толуктаганда. Мейли, анда ошол эмки чыгарыштарда толуктайлы. Мен түшүнүгүм боюнча, Кубанова биздин кара жагыштагы ягодник айткан кеңешти аткарып атсаң керек, мындай башында мындай туура жериңерди туура пайдаланып, баары бир маалда бербей, бир очередтеп иштеткиле деп. Ооба, Кеңешти аткарып атсаңар керек. Шахматный порядокто деп айтат го мурунку видеолордо. Туура негизи эми бул Кубан байкелер баягы эски демелер да, дыйкандар баягы бизге жаштарга ошо акыл насаатын берип турган кишилер да. Анан туура эле экен. Себеби бир маалда баардыгын берип салса, сен киши таппай каласың да. Киши тап мейли, анын контролдой албай каласың. Ошол себептен клубникаң бүтүр, андан кийинкисине өт, ошондой шахматный порядокто кетсең, балансировать этип, тең салмакта, мындай күчтү туура пайдаланып, иштегени деп мынакей биздин дыйкандар кандай кеңештерди берип атат. Пшехибадан кийинки паланага өттүк. Палана боюнча бизге бир кичине маалымат берип кетсең, Бакыт. Эң эле башында жанагы мына жерден байкасаңар өзүңөр, бул жерде аз эле чыккан да. А бул жакта болсо жакшы эле көктөп турат. Бунун себеби эмнеде десеңер, жана айттым го башындачы, алган малинанын 30 гана проценти көктөгөн депчи. Но көп болуп турган жер былтыр көктөгөндөр да. Ал эми бул жакта вообще эле малина көктөбөй калган. Бул жакка мен ылдый жактан жана өскөн полянын ылдый жагынан алып келгем да, пересадка кылгам. Эми булар мындай көктөй баштады. Эмки жылы буларга окшоп көбөйөт да. Ошол себептен айтып атканым жанагы бул жактан адаптация болгон, ишенген, жакшы көчөттөрдү алганыңар жакшы дегеним ошол да. Эми бир жыл баягы убакыт уттурдук деген сөз да булчу. Ошол себептен анан баягы Кыргызстан чүйдүн тегерегинде болсо, мисалы үчүн Ош, Баткен болсо деле бир сутка нормально эле болот да булчу. Нымдуулугун сактап турат. Биз баягы күзүндө беребиз да, спячкага кеткенден кийин казып берсек, көчөттөрдү алам десе, ошо өз үстүнө эле көчөттөрдү көбөйтсөк болот.
Эми көбүнчө дыйкандар билет, көрүүчүлөр билет, палананын негизги артыкчылыктары. Артыкчылыгы мен байкашымча полька менен палананын палана бул эже сиңдидей эле бир коллекционердин колунан чыккан малина деп түшүндүм дагы. Анан плюстарынан айтып кетсек, мага палананын түз өскөнү жакты да. Түз болуп, узун болуп мындай. Тик өсөт экен да. Ушу пшихибага окшош кетет экен палана делечи. Ал эми полька болсо жерге жакыныраак, анан мындай капталдарга өсөбү дейм да. Мындай широкийрээк болупчу. А тигилер тик өсөт экен. Анан немеси болсо, мөмөсү болсо польканыкы таттуураак, анан мындай мөмөсү жумшагырактай да. А тигиники каттуу, анан узунураак, конусообразный. Палананыкы кисло-сладкийби деп койдум да. Экөөнүн айырмачылыгы ошол мен байкаганым. Бирок экөөнүн тең какой-то бир немеси бар. Плюс-минусу бар. Аны эми жакында татат экенбиз. Кандай катуулугу, кандай даамдап бир кылып көрөлү жеп. Бул жерде ошондо палана канча соток, полька канча соток? Негизи тең жарымы полька, тең жарымы палана болчу. Бирок меники азыр ушундай башаламан болуп кетти, себеби пересадка кылдым деп атпаймынбы? Ылдый жака негизи башында биз отургузуп атканда эле жанагы рабочийлер бир аз контролдой албай калып, мен өзүмдөн кетип калды. Алар эми билбейт да, алып келген көчөтүң отургуза берет. Аралаштырып жүргөн да. Анан карасаң, кетип атсаң полька палана болуп кетип атып эле, анан ошондой да, аралашып кеткен жерлери бар. А бирок билесиң, что тик өсүп узун болгондору палана экенинчи. Мындай кебетесинен билип. Сразу эле тааныйсың. Мени урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсени айткым келип атат. Бул жерде, мына Бакыттын жеринде 3 гектар жеринде башка тегерекчекте эч ким деле малина ягод өстүргөн сыяктуу жок. Бар. Теплица турат, бирок көрүнбөйт да. Алысыраак бир 1 километрдей. Ал жерде бирөө бар, өйдө жакта бирөө бар. Ушу тегеректе үчөөбүз эле. Жок, мен экинчи баштагам ошондо. Бул жерде бир байке бар, ал жанагы местный эле сортту тигеткен. Мен экинчи болдум. Анан тиги жакта үчүнчү киши да бар. Биздин көрүүчүлөргө эскертип мындай бир оператордон суранып кетейин. Биякта ошо күнтүү, шалта айылдар да, мына тоо жак келип карап коелу. Мындай бир малина өстүргөн, мөмө өстүргөндөр көрүнбөйт. Беде көбүнчө, будай, арпа, беде ошондой экен. Тегерекчет полный эле ошондой. Биякта ар жагы Военный Антоновка, Новостройка көрүп атсаңыздар, теплица турат. Мына ушул жерде Бакыттын жери өзүнчө бир ягодник болуп калыптырсың да. Ошондо бияктын немелери бөлүнөт го эме деп, нижний зона, верхний зона депчи. Бияктын кандай зона болуп эсептелет? Средний зона деп эсептелет. Мен оюмча средний болуп калдым окшойт. Себеби же тоодо эмес, же ылдыйда эмес, ортодомун да. Ошол биякта эле важный да. Кандай түшүмдүүлүгү, кандай болуп атканы, результаттар кандай болуп атканы биякта интересно да. Өйдө жакта ошо Кубанованы таптап атабыз, нижний зонада Мырзаны таптап атабыз. Эми средний зона болсун да. Чакылык жакта. Меники эсле айта турган болсом, ортодомун окшойт. Зонам деле орто, өсүп жана жетишкендиктерим деле орточо окшойт да. Негизи ортодо жүргөнү жактырабыз. Ошондой. Өтө ысык эмес, өтө жанагындай неме деле эмес. Саз жанагындай минустары бар го, ылдый жактынчы зонанын. Жерлери, кыртышы, сапаты башка да. А бул орточо болуп калат да. Ысыгы деле бар, кыскасы. Өзүңө кандай бул жерде мындай прогноз жакшы элеби? Бул эми көп жылдык өсүмдүктөр да. Прогноз жакшы элеби? Сонум жакшы. Мен бул жерге көзүм жетет. Көзүм жеткен үчүн баштадым. Улантып келатам. Азыр эми баягы кыйынчылыктар болот, болбой койбойт да. Баягы элдер результатын көрүп туруп эле баягы оценивать эте берет го, баа берипчи. А бирок сен ошол результатка жеткенге чейин кандай кыйынчылыктарды көрдүң? Билбейт да эч кимчи. Аны билгизгиси деле келбейт да адамдардынчы. Анан эми мен эмеден бир кеп кылгым келип атат да. Бизде көп кишилер миграцияда жүрөт. Көп айтам да ушунучу. Алар да эмгек кылып атат, эмеден багып атат. Бирок баягы Россияда болгон окуялар жана Баняда баары эле көрсө керек. Ошол биз деле бир өзүбүздүн салымыбызды жасап, кичине мотивация берип, бизде деле Кыргызстанда иштесе болот деген бир долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз да. Дыйканчылык менен, айыл чарба менен. Сен оюң да, эми жеке оюң. Айыл чарба менен, дыйканчылык менен миграциянын санын азайтып, кичине экономикага жакшы таасир этсе болобу?
Мен ой мындай да, дыйкан деген сөздү укканда любой кыргыздын түшүнүгүндө кетменди көтөрүп алып, анан мындай кийир жанагындай жүдөп жүргөндү элестетет да. Бирок кечке. ал сенин колуңда да условияны түзүп алыш. Кудайга шүгүр, меники мына 3 гектарым полностью капельный лента. Мындай кетмен көтөрүп жүрөт элем деген немерсе жок, андай нерсе. Техникаларды эми тракторум жок, бирок жаныбыздагы бала да бар. Ал айдап берип атат, кыскасы. Мындай ошол дыйканды деле Англияда, например, Америкадагы дыйкандарды айтышат да. Рабочий кийимиңди кийип келесиң дейт. Өзүң спецодежданы кийип алып, бул жакта ишиң кылдың дагы чыгып туруп, ламборджини айдап туруп кеттиң дейт да. Ошондой экен. Баягы немелерчи, дыйкандар, чоң дыйкандарчы, фермер, мен эми ээси болуп атам да, ошондойлорчу. Рабочийлер бар иштеп жүргөн. Бирок ошол нерсеге биз деле жетсек болот да. Ал кишилерден эмнебиз кем? Потенциал бар. Потенциал эмнеге жок? Сонунда бул жер болуп атат. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе байке. Ошо Англияда иштеп жүргөн балдардан келип кетип атышат магачы. Мен өзүм TikTok, Instagram баракчаларын жүргүзөм да. Анан келип алып менен баягы интервью алгандай болуп сурашат да. Мен да кызыгам, мен иштеп келдим тиги жакта, сени көрүп жүрөм, кылса болот бекен, мындай бул жагын кыйынчылыгын дагы айтып берчи деп кызыгышат да. Анан айтам, мен кылып аткан нерсени сен деле кыла аласың да. Мен болбосо өмүрү мындай дыйканчылык менен иштебесем. Просто кызыгат экем да, ушул нерсе бир нерсени өстүрүп, мөмө алып, мага жагат ошол процессчи. Болот. Зачем бир жака, например, барбагыла деп айткан эч ким жок. Баргыла, кругозорду өстүргүлө, бирок өзүңөрдүн жериңерде, үй бүлөңөрдүн жаныңарда жакшы акчаны тапса болот да. Эми любой нерседе кыйынчылык болот да. Дыйканчылыкта келип эле байып кетесиң, анан болуп кетесиң деп айткан жерим жок. Кыйынчылыгы бар, но в то же время мунун немеси дагы жакшы да, мындай адал эмгек. Кыргызда айтат го, эл эмгегин жер жебейт деп. Сөзсүз немеси үзүрүн көрөсүңөр. Мен ушуга чейин жана 30% көктөдү деп атам, башка деп атам, бирок жаман эмес. Мен жакшы эле жетишкендиктерге жетишип атам да. Кудайга шүгүр. Бир сыйра ушундай бир маалымат топтоп жакшы бир билимге жакшылап чогултуп алып туруп, андан кийин ишти баштап кетсе, иштеп кетсе болот. Болот. Билим чогултуш керек, Жок, кыйын болуп калат. Изденгиле деп айтат элем да. Негизи баягы башында жакшы расчет албай, жакшы изденбей туруп эле баштап аласың, анан ошибкалар көп болуп туруп, адамдар сынып калат да. Мотивация. Сен ошон үчүн башында изденип кой, убакыт кетирип кой бир аз. Мен себеби бул жумушту баштардын алдында ошол эле Кубаныч байкенин үйүнө мен, по-моему, бир айда бир 5-6 жолу барам окшойт. Барып туруп эле ал менен учурашып, жанына үйүнө кирип чай ичип отуруп алып жүрө берчү элем. Кээде товар алып барып өткөрүп атса, ошолор жанында жүрөм да. Комбайке кандай болот, мындай болот. Ал киши да мага акыл насааттарын айтып жүрдүм, жакшы ага инидей болуп эле. Анан ошондон кийинки бул результат ушул да. Ал киши да жакшы советтерин айтып турат. Ошо жетишип атабыз ушинтип. Кыскасы, урматтуу көрүүчүлөр, эми силер ойлоп калбаңыздар, биз мигранттарга асылып атат эмне деп. Ар кимдин өзүнүн укугу. Мигранттар деле үйлөр бүлөрүн багып атат, эле жоктон кетип атат да. Биз болгону ошол бир кичинекей салым жасап атабыз да. Мына Бакыт мырза аябай үлгү да. Бизде дагы бир кармандар бар, үлгү катары. Мына иштесе болот. Примерно бир математикасын келтирсек, бир гектар жерге иштетип кетиш канча каражат кетиш мүмкүн, кандай болуп кетиш мүмкүн, мындай болжолдоп эле эсептеличи азыр эми. Терең эсептегенде кыйын го дейм. Ооба, эми мисалы үчүн ошол эле малинанын математикасы башка, еже малинаныкы башка, клубниканыкы башка да. Ошону мындай айтат элем да. 3 культура болуп атат да. Эң кыйыны карап өстүрүш, сбыт кылыш, эң кыйыны бул клубника экен. Андан кийин еже малина, үчүнчүдө малина экен да. Малина жеңил. Себебин айтайынбы? Себеби буну отургузуп койдуң, өзү эле өсөт дагы. Анан мөмөсүн чогултуп аласың да, эми суу берип карайсың жанагындай кылып эле, тигилер карагандай эле. Анан кыш келгенде тарс кесип саласың да. Болду, башың да оорубайт да. Анан немеси да арзан болуп атпайбы мунучу? Бир көчөтү. Азыр орточо баа 30-35 сом тегереги да. Малинаныкы. Алып келдиң, отургузуп койдуң, жанагы керектүү азыктарын бересиң. Өстү, терип алдың, саттың. Кышында кесип саласың. Бул бүттү да ошо немеси. Еже малинаныкы болсо, ал экинчиде турат ортодо. Аны жана шпалера кылышың керек, сөзсүз. Шпалерасыз болбойт, ал деген жыгылып калат жергечи. Анан анын үстүн жапкан сорттору бар. Кыскасы анын бир аз немеси көбүрөөк малинага караганда. Жумушу көбүрөөк.
Андан кийин анан клубника келет. Клубниканыкы аз барыңар эле билгендей бугор жасайсың, жанагындай клеенка аласың, мульчирующий. Анда немеси кичине көбүрөөк да. Бирок деген жери бар. Эң эле отдача жакшы бергени бул клубника. Андан кийин неме? Ежа малина, анан малина да. Малина 3-орунга чыккан. Кайта 3-орунга. Көрдүңүзбү, бая кыйынчылыгына жараша немеси дагы ошондой да. Отдачасы да ошондой. Бат эле Логически ошондой эле туура экен да. ооба, батыраак дыйканчылыктан сүйлөшкө туралы. дыйканчылыктан батыраак болуп кетем дей турган болсоңор эгерде, анда клубниканы кылгыла деп айтат элем. Бирок түшүгү көбүрөөк. Түшүү көбүрөөк, ага даяр болушуңар керек. Урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар, AgriLife KG YouTube канал жана мен Аяз Самах Агростайл компанияга амбассадор болуп, ушул Кимитек продукциясына амбассадор болуп келишим түзүлдү. Ошондой бир жаңылык бар. Ошондуктан мен ушундай бир Кимитек компаниясынын, бул агропромышленный компания, Испанияда жайгашкан чоң агропромышленный компания да, бул Евростандартка жооп берген. Анан ушундай бир линейка бар. Көптөгөн да продукциясы бар. Мен бияка азыр аминосит ала келдим да. Ушул аминоситти белек катары сунуштардын алдында ошо бакыт дыйканга белек катары сунуштайын деп атам. Бул жанагы антистресс. Өсүмдүктөр адам сыяктуу эле, тирүү зат сыяктуу эле үшүйт, азык зат жетпей калат, витаминдер, же күн ысык кетет, же суу жетпей калат, курт кумурска жейт. Көптөгөн стресстер бар да. Ошол стресстерде эми өзүң билесиң, кандай түшүмүн жоготот адам, кандай нерв болот. Мына ошолго ушундай аминосит аттуу скорый помощь деп бул каражат экен да. Бул жанагы деңиздин астындагы балырларда водоросльдердин негизинде жасалган, биологически таза, эч кандай химикаты жок, зыяндуу нерсеси жок, ушундай бир каражат да. Ошондуктан муну мен бир чети мындай рекламада кылып атам, бир чети белек катарда алып келдим. Бир ошондой жанагындай стресс болгон өсүмдүктөр болуп калса, дайыма ушундай каражат менен колдонун деп сунуштайбыз. Кийинки чыгарышта да балким результатын сурап калышы мүмкүнбүз. Мунун эми кандай туура колдонушун тамчылап сугарма система бар экен. Агростайл компаниясынын адистеринин номерин берем. Ошолор менен туура кеңешип, кантип колдонот, ошону айтып беришет кененирээк. Жарайт, рахмат. Рахмат. Сөз буну колдонуп көрөбүз, результат менен да бөлүшөбүз. Биз сүйлөшпөдүкпү? Жана жакшы немелер менен да бөлүшүп турабыз элдер менен депчи. Кудайым буйруса, мен атайын бул нерсени баягы чачкан жагыны и чачелек жагыны деп туруп көрсөтөйүн деп атам да. Чыгышта да балким бир Агростайлдын адистери менен сүйлөшүп, кандай колдонуң туура балким ошону деле бир айтып калышы мүмкүнсүң, Ооба, сөз. Жаңы баштаган дыйкандар болушу мүмкүн, же болбосо ошол эле башка мамлекеттерде иштеп жүрүп, кичине акча чогултуп, момча салсамбы, мынча салсамбы деп математикага жүргүзөт да. Ошолорго жардам катары кылып, таптак болбосо дагы болжолдоп эсептеп берсек болобу? Мынча сом менен баштасаңар болот деп. 1 гектар жерди алып туруп. Негизи ушул суроону көп эле баягы дыйкандарга айтасыз да, суроо бересиз. Анан ар кимиси ар кандай жооп берет. Мен деле өзүмдүн жообумду бергим келип атат да азыр. Мисалы үчүн менин ситуациям башка да, анан башка кишиники башкача. Кээ биркинин жери бар дагы, мүмкүнчүлүгүм жок дейт да. Бирок бул жерде ниетке жараша болот экен, ошону эске алып койгула. Менде жер деле жок эле, буну кылганга көчөткө акчам деле жок эле да. Анан кыскасы ниетке жараша боло берет экен, бул айтсам түшүнөт. Баягы ишти биринчи кадамды баштасаң келе берет экен да. Ошол эле таң калыштуу нерсе, акча жок эле да. Кубаныч байкеге жолугуп калып атамбы, ал көчөтүн берип атат. Анан бир тайкемдерге да чоң ыраазычылык, ошолор да мага ушул жерге түптөлүшүмө жардам берген кишилер. Бир тайкем машинесин сатып, акчасын мага берди дагы өзү кетти. Москвага кетти да, иштеп келейин бир аз. Ал жака көнгөн да эми иштеп жүргөн киши. Анан машинем үйдө деле турат, ушуну акчасын иштетти, ал берди. Карасаңыз эми жолдор ачылып атат да, бул жактан дагы бир нерсе чыгып калды. Айтып бере берсем өзүнчө эле жомоктой, бирок ниетиңе жараша болот экен да. Айтат го, адам баласы биз Алладан күтө турган болсоңчу, биз адам баласы акылга салабыз дагы, рызкыны бул жактан күтөбүз да. Бирок Алла Таала бул жактан деле алып келип коет. Ооба. Же асмандан түшүрүп коет да. Анан ошон үчүн ниетти түздөп туруп, биринчи кадамды башта, изденгиле сөз.
башта эле ошол тегерегинде ой жүгүртө берсеңер эле кете берет экен. Мага келгиле мен немемди берем да, кандайдыр бир жардамымды мындай консультация беремби балким. Ал баалуу нерсе да. Ошентип эле кете берет. Менен бир аз көчөт ал, например, андан ал, мындан ал, ошентип эле кете берет экен. Бирок анан жөн эле жанагы кээ биркилер бар да, эми туура эмес түшүнүк кылып түшүнөт дагы. Ниети не то эле да, башында элечи. Ошон үчүн ниетиңди түздө дагы баштап кете бер. Анан бул жерден дагы ошо Кубанбайкенин немесин бир айтып коеюн. Кредит албайм деп алгым келбей атат, кантсем болот дегенде ошонун сөзү дагы деле эсимен кетпейт. Бакыбай, сен ниетиңди түздө дагы ишиңди кыла бер, оңунан чыгат деп койгон да. Оңунан чыкты да. Анан ошол кишиге дагы бир ыраазычылыгымды билдиргим келип атат да. Так что ниетке жараша. Кыргыз болуп жаралып калганыма Кудайга чексиз шүгүрлөр деп айтып келебиз дайыма эле. Мисалы үчүн менталитет бизде бар да. Биздин түрткүлөп кетсе болот да. Эң башкысы мынакей Бакыт мырза туура айтып атат. Ниет болуш керек. Сенин көзүң күйүп турса, бир нерсе иш кылам десең, сага туугандарың деле жардам берип кетет деген. Кыргызда эми тууганчылык бар да. Туугандар жыйнаганда эле бир тойканада бир 300-500 киши чогулуп кетет да, ошол кишинин көп түкүрсө өлүп болот деген. Башында мен жумушчуларды алып иштеткенге деле мүмкүнчүлүгүм жок эле да. Анан ошо туугандарым келип жардам беришкен да. Бул тракторго жетип калдык. Буга бир кеп кылып кетели. Бул японский трактор окшойт, Японский трактор. Бул ар бир дыйкандын мечтасы болуш керек. Трактору жок кишилердин. Менин да мечтамдын бирөөсү. Бул тракторду жанымда мага окшогон жаш ишкер бар, теплица иштеткен бала. Ошол алган. Мен менен сүйлөшүп, ушул жакты айдап берип атат да азыр. Фрезалап берип атат. Кудайым буйрса, быйыл ушундай трактор алам деген ниетим бар менин дагы. Бул мындай мини тракторлор ягоднике. Бул керек 1 гектардан чоңураак болсо жериң уже эң керектүү агротехниканын бири да. Мотоблок менен деле жүрсөң болот, бирок эми салыштырмалуу бул жеңилирээк да. Бул масштаб көбүрөөк. Масштаб көбүрөөк кылат. Күчү көп. Кичине мотоблоктон кичине каражат көбүрөөк. Мотоблок менен деле иштеп жүрөм мен, бирок эми мүмкүнчүлүк болуп бул алып калды, анан сүйлөштүк дагы. Убактымды башка жака кетирейин, сен лучше айдап бербейсиң десем, айдап берип атканда кези да азыр. Ким мондай трактор алып койсо, тегерек четтегилерге шабашка кылып коюп жиберсе болот. Антсең деле болот, ооба. Андай жакшы. Эми тракторлор боюнча бизде көптөгөн чыгарылыш бар. Биз дагы тартабыз. Кеп азыр трактордо эмес, сельхозтехникада эмес, мынакей бизде азыр мындай мотивационный кеп болуп атат. Бакыт мырза менен мына биринчилерден болуп жерин көрүп таанышып атасыздар. Бакыт мырзага сунуш кылабыз, биздин түшүн булагына катыш деп ойлонуп бир өзүнүн жобун айтат. Ушул жер жана мырза айта берет да, Англияга окшоп жери болот, Англиядай болом деп ошол деңгээлге келатат. Мындай чыныгы иш кылып келатат да, көрүп келатат. Деле ошондой болуп атыптыр да. Кандай болот? Мындай бир арка болот деп аткансың жанагы. Бул жерге жүзүмдү отургуздук да. Мен өзүм ниетим бар эле да, эми бул жер арка болуп, көлөкөдө агротур кылып, адамдар келип, малинадан алат. Кыскасы жүзүм деле өсө берсин дедик да, баягы бош жерди калтырбай. Ушундай отургузуп койдум. Ушул малинанын эле капельный лентасы менен бул сугарыла берет. Ушинтип байлап койдук, эми бир аз өссө жип менен көтөрүлө берет деген ойдо. Бат эле өсөт да? Бат эле өсөт. Бир жыл күзгө чейин мондой болуп калса чыдайбы? Быйыл көтөрүлөт муну темирден өйдөрөөк. Анан жаткызып, жабасы эмки жылы уже. Мондай аркада жүрүп калат экенбиз. Кудайым буйрса. Агротур кылып, биз дагы элдерди тартып калабыз. Ошо менен биздики жанагы математикасын деле келтирген жокпуз, бирок негизи бир малинаны алалычы, малинага бир гектар жерге бир канча каражат кетчү? Бир көчөт кичине арзаныраак деп калдым. Ушу полька паланалар негизи баягы жакшы бааланбаганы менен мага жакты да ушул көчөттөрчү. Мындай немеси сорту жакты. Себеби бул орууларга деле көп мындай чалдыга бербейт экен. Анан түшүмү аябай берет экен. Бирок баасы арзан да негедир. Анан ошол 30 сомдон деп коелучу, примерно. Жакшы көчөттөр 30 сомдон да. 1 гектар жерге эми 100 болсо, мисалы үчүн ортосун 2 метр кылгыла деп айтат элем. Малинадан малинага чейин. Ошондо 50 жөөк да. 50 жөөк болуп атат да. 50 жөөктү эле узуну 100 метр болгон болсо, ортосуну бир жарым метрден кылып эге турган болсо,
50 көчөт кетип атабы ошондо. Негизи ошондой жарым метр кылып атасың. Жарым метр кылгам да мен примерно. Себеби жарым метрден кылсаңар кийинки жылдары ал дагы жандарына чыгып аябай неме болуп кетет. Биринчи жылы ошондой эккен туура болот экен. Ошентип эсебин чыгарыш керек болот да, эми канча көчөт примерно бир менин угушум боюнча 3000 көчөт кетет деп неме кылат да. Система посадкиден да зависит этет да булчу. Ортосун канча кыласың, жанагы эки рядтын ортосун, кээ биркилер жакын тигет. Ошого точный немесини чыгарыш бир аз кыйыныраак да. Примерно бир 3000 көчөттү алайлы. 3000 көчөттү 30 сомдон алалы. Анан если капельный лента болсо, ошо ленталарды эсептеш керек болот. Ошондо канча болуп калат? Тиги 90 000 болсо көчөттүн өзү. Ленталары деле бир 100 000дин тегереги деп коелучу. 150, 190 суу, дары-дармек, наркотикс менен где-то бир 300-400 000 менен ушу малинаны баштап кетсе болот. 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 Жериң болсо. Ал эми жериң болбосо, конечно, жерди алыш керек болот. Бирок мен ушу малиналарга арендага алганга туура эмес деп ойлойм да. Себеби бул көп жылдык өсүмдүк да. Буну отургуздуң, анан 2-3 жыл алдың, анан ортодо жанагы арендатор менен келишпестик болуп калса кандай болот деген. Минимум бир 6-7 жылга келишип түзүш керек экен да. Официально түзүп неме кылыш керек. Себеби эмнеге айтып атам муну? Мен өзүм эле бир тайкем бар. Ошол жер алып иштетип атты эле, ошол кишиде ошондой маселе жаралды да. Бирөө субарендатор экен, ал мамлекеттен алып туруп эле бул кишиге берип жүрөт. Анан баягы бир убакыт келгенде ортодо ошондой ызы чуу болду дагы, жерди алып коюшту да. Анан тиги киши ортодо же көчөттөн жок, эми жана түшүмдө кирип аткан моментте ушундай болуп калды. Ошон үчүн эске алгыла, жериңер болсо жакшыраак болот да. Бул эми 1 жыл 2 жыл аябай жакшы салым жасап атасыңар, биринчи жыл өзгөчө. Экинчи жыл түшүм алып баштап, 3-чү жыл, 4-чү жыл деп бул баягы өзүнүн күчүнө кирип келип аткан кезинде, массага алып аткан кезде ошондо параллельно жердин ээси менен ызы чуу болуп атсаңар, анда кыйынчылык да бул. Ошондон бир 7-8 жылга түзүп, жакшы официальный кылып түзүп келгенде кеңеш берип атат. Бир жылда мындай өзүңөрдү сынап көрөйүн десеңер, клубникага кирип көрсөңөр болот. Себеби жазда эксең 1-2 айдан кийин ал мөмөсүн берип баштайт. Ошондой нерсе да ал. Күздө эксең эртең жазда алдың. Бирок аны деле неме кылыш керек мындай ойлонуп, себеби Кыргызда барыңар эле байкадыңар, 2024 жылы мөмө жемиштин баасы вообще арзан болуп калды да. Былтыр мисалы үчүн клубникалар төгүлүп атканын көрдүк. Себеби эмнеде? Баягы бир киши кетирди да, мен клубниканы эктим дагы миллионду таптым, болуп кеттим депчи. Десе анан баягы кыргыздар неме болуп кетебиз го? Деп эле баарыбыз ошол жака барып экти, баардык эгип алды дагы баасы болбой калды да. Анан отуруп калды. Комментарийлерде ошондой болуп атат деген. Ежевиканы реклама кылып атат. Отуруп салса баары өлөт деп. Менин оюм мындай да. Азыр кең дүйнө дегендей. Мурун бир өзүбүз бир чектелип, маалыматыбыз аз, технологиябыз аз, кыйынчылыктар боло берчү да. Сбыт маселесине азыр келип атабыз, да. Анан азыр сбыт маселелери жылдан жылга чечилип атпайбы? Ооба. Оттор ачылып атат. Ооба. Жолдор ачылып атат, Кытай менен граница ачылып атат, мындай да чыгылыштарыбыз бар. Ошол эле Россияга, ошол эле Казакстанга мындай жакшы жолдор түзүп алсак, бир Кыргызстан деле, бир Россиянын бир шаарына деле жетишпейбизби деп атам да. Кубанованын сөздөрүн айтып атам, мен мындай ойлонуп көрсөк ошондой эле экен да эми. Эми албетте бизде элдин баары эле ягодник болуп кетпейт. Бирок ушу кичинекей бир ушундай өзүмдүн ой пикирим бар да. Сбыт маселесине келип калдык биз. Сбыт маселеси боюнча бүгүнкү күнү кандай болуп атат? Жылда ар кандай болуп турат го, бир дыйкандар бир кыйналышат, сата албай. Кандай болуп атат? Силер кандай чечип атасыңар ошону? Быйыл мен эми биринчи клубникам бышты, терип саттык. Баягы сбыт маселеси деле болгон жок. Баягы приемный пункттар бар, алар кабыл алышты. Бирок баасы баягы күткөндөй эмес, бир аз ачыгын эле айтыш керек, арзан болду. Мисалы үчүн мындай эсептеш керек да. 1 килограмм клубниканын себестоимостун эсептеш керек да. Примерно айтып коелу, бир 100 сом деп коелу, 1 килограмм. Сен алып барасың да бир 120-140 сомго сатасың да. 40 сом, 50 сом болсо, бул жакшы эле. Баягы жок жаман го, жок жаман. А бирок оюңда ойлойсуң да бир 250дөн сатам депчи. Себеби эмне болуп атат? Экспортко кетирип атабыз деп
ошондой надежда да кыласың да. А бирок ушунча көп дыйкандар бир тигип алдык дагы анан кээде 100 сомдон дагы болуп калып атат да. Ошондой болуп калды. Ошондой болду. Жана майдарактары 50 сомдон 40 сомдон алып атат. Ал вареньяга депчи. А чоңураак болсо немелери калибр деп коет. Конечно, алар кымбатыраак. Ушундай жерлер бар. Сбыт эми баягы ачыгын эле айтыш керек, ойдогудай эмес баасы, бир аз ылдыйраак. Бирок Кудайга шүгүр келтирели. Ошол. Сбыт маселесин чоңойтуш үчүн бир жолдор барбы? Баягы кымбат кылып сатыш эми шүгүр, Кудайга шүгүр, бирок жогорку деңгээлге жеткиш келет да. Ооба. Жогорку деңгээлге Туура. качан жетебиз? Когда өзүбүздүн продукциябызды кымбат туура эле. Кандайдыр ылдап атканы, ызы чыгып атканы туура эле да, арзан деп. Анткени жогорку деңгээлде сатсак, элдер мотивация алып, иштейт, өнүгөт, өсөт да. Ошону бир как өзүңдүн оюң кандай ошо боюнча өстүрсөк болобу, жакшы бага сатканга? Болот. Буга чейин деле видео тартып жүргөнүңүздө айтып атышпайбы, жанагындай перерабатывающий заводдор курулуп атат депчи. Эми азыр основной баягы сбыт кылган экспортерлор да, игрокторчу. Ошолорго күнүбүз түшүп атат да, мындайча айтканда. Ошолор алса алат, албай койгон учурлар да болот да кээдечи. Бир-эки былтыр угуп калдым. Мен тааныштарымда эми алып барып бир жерге өткөзөйүн десе, балдар көлгө эс алганы кетишти. 1-2 күн албайбыз деп коюптур да. Анан жана тегеректеги дыйкандардын немеси завал да. Анан каяка берерин билбей калат да. Анан 2 күнөн кийин келет дагы жана көпчүлүгүн көрдү дагы. Мен ушунчадан алам деп туруп бир бааны коюп коет. Сен айла жоктон да бересиң, бербегенде каяка барасың, төгүп салбайсың да. Ошентип кээде ушундай жерлерде болуп турат да эми. Монопольный система да. Монопольный система да. Анан бул жакта жанагындай заводдор ачылган болсо, напримерчи, бул болбосо тигиге барат, туурабы? Вариант болуш керек. Болбосо тиги базарга алып барасың. Ошондой болуш керек. Анан жаш баягы идея жок деген адамдарга таң кала берем да, кандай эле идея жок депчи. Элементарно ушу малина, ежемалина, клубникалардан кээбирки немелер бар да, жанагындай кактар бар го. Кактар жасап атат. Сахар кошпой, кактычы. Сублимация. Жок, сублимированный ал башка. А тиги кадимкидей пастила деп коет го. Ошондой жасап атышат. Мисалы үчүнчү, ошого чоңураак жанагындай техникаларды алып туруп жасасаңар, жанагындай сахарный диабет менен ооруган адамдар бар да. Ошолор жегенге жакшы продукция экен да, бул сахары жок. Тигин жегенге. Ошондойду кылгыла. Мисалы үчүн менин оюмда бар, ошолорду кылайын дейсиң, бирок дыйканчылыгыңды кыласыңбы же тигини кыласыңбы? Кудайым буйруп, эртең бир аз финансовый дагы положением жакшыраак болсо, мен оюмда бар, ал нерсени кылам. Бирок ага чейин деле ушу идея жок деп кыйналып жүргөн адамдарга айткым келет да, болбосо ошондой жанагындай нерселерди алып, менде продукция бар, менен алып туруп ошону жасап сатчы, бир аз мээнет аракетин кылып койсоң боло берет да. Ушунча көп чүйдө көп да мындай ягодниктерчи. Ошолордон алып туруп жанагын жасагыла, экспортко чыгаргыла, базарга деле алып баргыла, бузулуп кетпейт да ал нерсе. Ошондой кылса жакшы болот беле дейм да. Бар анча-мынча, бирок көп эмес. Ошол негизи ошого билим керек да. Мотивация керек. Анан жанагынтип эле арзан сатып атса, күнүмдүк эле болуп кетип атат да. Ошондуктан кичине кымбатыраак сатканга мүмкүнчүлүк бир аракеттерди кылышыбыз керек да. Ооба. Дүйнөгө биз бир гана Россия, Казакстанга эмес, көптөгөн мамлекеттер ошолорго чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ооба, туура айтасың. Анан да немесин да айтып коюш керек. Кээ бирки адамдар бар да, мамлекет мындай кылбай атат, анан экспортерлор андай мындай депчи. Ошо негативди таштап туруп өзүңдөн башта деген нерсени айткым келип атат да. Сага эч ким мындай орусча айтканда не обязан да. Сага милдет эмес бирөө сенин товарыңды алып сатып алып барып беришке. Сен өзүң өстүрдүңбү? Сатканга дагы аракет кыл, изден. Боло берет. Кээде болуп калат, немелер албай калат. Бүгүн товар отправка болбой атат деген учурда биз айла жок, базарга алып барабыз. Кээде машинемди айдап алып центрге, жанагындай торговый центрлер бар го, ошол жерлерге отуруп алып саткан учурлар да болуп калат да. Арзаныраак бересиң, элди да ойлопчу, берсең элдер сонун кылып алып кетип атышат. Биз Бакыт мырза, биз деген AgroLife KG YouTube каналы менен бир шоковый заморозка боюнча да бир чыгарылыш жасаганбыз да. Бир цех тапканбыз. Орус жигиттер жасайт экен да, ушундай шоковый холодильниктер. Көргөнбүз. Бир топ эле тоңдуруп коет экен. Ичиндечи бир 2-3 болсо көп эле жасап коюшат экен. Ошол деле бир маселени чечип атат да. Ошондой деле кылып бир айыл бирге коюп, бир холодильник ала коюп, ошентип тоңдура коюп,
бир жарым жылга сактай койсо деле бир ал деле бир какой-то решение да турат, чечимди алдагы. Конечно, албетте анан ошого бир азаматтар керек болуп атат да. Ошол тармакта иштеп анан мындай бир аз да болсо кыргыз элин ойлоп баягы ал жерден ал деле пайда табат да. Анан мага окшогон ушундай дыйкандардын деле мындай ишин жеңилдетеби дейм да. Анан дыйкандар дагы ал кишилер менен мындай кадимкидей закондун негизинде жанагындай договорлорду түзүп кылса жакшы болот да. Анан сен товарыңды бере бер, мен кийин неме кылам деген андай учурлар көп эле болуп атпайбы? Кыргызча эле да. Андай болбойт да. Эми ага деле жетебиз буюрса. Ошондуктан мынакей мөмөнүн сбыт маселесине жыйынтык чыгаралы. Сбыт маселеси бул экспорттон тышкары шоковый заморозка бар, сублимация бар, андан тышкары заводдор ачылып атат. Варенье кылса болот. Варенье кылса болот. Дагы жолдор биз эми издейбиз. YouTube канал. Дагы биз иштеп аткандан кийин аракет кылабыз да. Ошондуктан азыр возможностьтор көбөйүп атат, туурабы? Ооба. Так эле банкрот болуп калат деген нерсе азайып атат да. Мурун эми дыйкан өзү эле жалгыз болчу, жалгыз. Азыр биз биригип атабыз, биз да көпүрө катары болуп биригебизби дейм да. Ошондуктан биз эми үгүттөбүз эч кимди өстүргүлө, иштегиле деп өзүңөр ойлонгула, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей Бакыт мырза үлгү катары жумушта түшүм алып атат. Ежевикага жетип калдык. Ежевика менен сөзүбүздү уланталы. Малиналар боюнча сиздерге бир кыскача маалымат берип кеттик. Кайталап кетейин. Пшехиба, Палана, Полька сортторун кыска айтып бердик. Эми буюрса 1-2 жумадан кийин келип түшүм алып аткан кезин тартабыз. Биз азыр мына Ежевикага келдик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мондай гүлдөр көрүнүп атат. Бул эми гүлдөп деле калыптыр, ошончо деле болуп гүлдөр көрүнүп атат. Азыр эмелердин калибрлерин көрсөтөбүз, мөмөлөрүн түйүп аткандарын көрсөтөбүз. Мындай крупный кылып туруп. Ага чейин бир сурап кетейин. Могу Ежевика канча гектар отурулат, анан эмне сорт отурулат? Гектарга жетпейт, примерно бир 60 менен 70 сотоктун ортосу да. Ошо 60 соток деп коелучу. Көбүрөгү Лохнес деп коюшат. Лохнес где-то бир 70% Лохнеста, калганы Лахтай деген сорт. Лохтай. Эки сорт бар. Эки сорт бар. Лохнес менен Лахтай. Мына силер көрүп аткан Лохнес сортунун арасында жүрөбүз. Эми бул гүлдөп атканын карасаңар. Меники узун жөөгүм 50 метр да. Анан шпалераларды тагып чыкканбыз. Негизи ар бир нерседе баягы баштаганда ошибкалар кетет го. Шпалераларды алысыраак кагып алгам да. Ушул деле бул баягы немаловажный нерсе да. Кийинчерээк жана зымды чечип ортосуна дагы бир шпалера кагып чыктым. Бул азыр байланып турганда эле ушундай ийилип турат, мына зымдарды байкадыңарбы? Эртең эми мөмөлөр дагы байлаганда бул мындай неме болот. Шпалерага ошон үчүн көңүлдү жакшы буруш керек. Анан сорт ушул Лохнес деген сорт тоже летний сорттун бири. Анан баягы потенциалы эң күчтүү сорттордун бири экен да. Караңыздар, бир отпойбу. Могу жерде өстөшүр экен го, карасаңар ушул жерден эле бир 5-6 чака чыгат да. Ушул жерден эле турдуң да 5-6 чака чыгат. Ушул жерде бир көпмөрөк таап койчук го. Мына могу жерде карасаңар эми канчалык көп. Эми баары эле ушундай экен. Бирок дароо эле бир айтып кетким келип атат. Нижний верхний зона деп коет, бияка средний зона экенбиз. Кечээ мурда күнү эле мырзанын нижний зонадан Беспет жактан тартканбыз. Калибрлары чоң болуп чыккан. Чынында нижний зонада чоңураак. Эрте бышат окшойт, Олар эми чоңой баштады да. Негизи былтыр алганбызда калп айтпайын, но мен бармагымда эле болгон. Элестетсеңиз, аябай чоң болот экен Лохнес сорту. Летний сорт и мөмөлөрү чоң болот экен да. Спичечный коробок бар го. Ошого почти жетейин деп турат да, чоңдугучу. Эме көргөм. Лохнес сорт. 4-5 эсе чоң да. И даамы дагы таттуу болот мындай. Лохнестики тактуу болот. Тиги Лахтай дегени бир аз кисло-сладкий, бирок анын плюсу транспортабельный дейт да. Мындай каттуураак болот, эзилип кетпейт. А бул деген тытка окшош болот экен. Эгерде жетишпей калсаң, 2-3 күн туруп калган болсо тып түшүп калышы мүмкүн экен. Убагында теришкен. Убагында терип салсаң жакшы болот экен. Бирок түшүмдүүлүгү аябай эле көп. Бул жерде мен эсептеш кыйын экен да, бир жүзүктөн канча килограмм берчү экен. Негизи китебинде жазылат экен 20 килограмм берет депчи.
Анан эми бизге 10 килограмм берсе деле бир өтө бир түптөн элестетсеңиз бир сезондо. Эми 10 килограмм берсе деле орточо эсеп былтыр 300'ün тегерек болду да приемдордочу. 300. Мейли чыгымдарды чыгарып туруп 200 сомдон десек деле да 10 килограммың 2000 болот атабы бир түптөн. А бул жерде менде 3000 түп бар да. Эми андан наркысын өзүңөр калькулятор менен эсептеп алсаңар. Ошондо канча сомдон 300 сомдон сатылып атабы орточо басы? Орточо 300 ооба. 250 деп коелучу. 250. Кээде өйдө төмөн болгондо ошо 250-ны айтып койсок. Бул жакта Нижний Зонадан бир 2 ай мурун азамат тап кеткенбиз. Анда бир 2-3 жылдан бери иштеп келаткан. 230 200 деп 250'nin орточо басы деген да. Туура эле ушундай эле алышыбыз керек экен 250 230 деп. Ооба. Анткени ежевика бул баары бир салмактуу экен да. Малинага караганда салмактуу дагы, чоң дагы, түшүмдүүлүгү да чоң экен да. Ооба. Бул ежемалинаны ушу Россияда тарапта көбүрөөк алышат окшойт да. Себеби бүлдүркөн менен малинаны аргындаштырып туруп чыгарган мөмө болуп атат да булчу. Ооба. Баягындай бүлдүркөн өзү негизи майда болот да. А бул деген малинадай болуп чоң болуп атпайбы, мындай сортовой элитный сорттор болуп атат. Анан бул көп эле жанагындай диабет, сахарный диабет, наркотик деген ооруларга демеси жакшы окшойт да. Анан орустар көп жейт экен чындап эле. Бул орустар илим жагынан, кичине китеп жагынан эме көп илимдүү болуп калышкан да. Биз эми материал аз болупту, эми өздөштүрүп келет. Ачыгын айтайлы, ачык чындык дегендей. Бирок канча да болбой эл табыз жетебиз. Билимдерибиз деле болот. Мен бул ежевика боюнча бир ойлонуп жүрөм да, AgriLife YouTube каналга бир күнү бир ежевиканын бир пайдасы тууралуу, адамдын ден соолугуна канчалык пайда алып келгени боюнча бир чыгарылыш даярдайын деп атам да. Жакшы болот. Көпкө мындай бир үстүртөн бир окудум. Пайдалары, мисалы үчүн кожаны мындай жашатып, мындай пайдасы бар экен. Жүрөккө, канга айтып көп экен да, бир күнү жасайм. Катталыңыздар, жакшы бир чыгарылыш кылып көрсөтөм сиздерге. Эми могу жерде bunun tүйшүкү ежевиканын эң мындай чоң бир эки түйшүгүн айтып кетеличи. Дыйкандар эми балким көп отурушуп калса дароо эле билсинчи ошо түйшүктөрдү. Эң кыйынчылыгы эмнеде мында? Мисалы үчүн ушул Лахнес деп коюшат. Лахнес сорту кышында үстүн жабат да. Үстүнү жанагындай агроспан деген менен жаптык биз. Ошол кыйынчылыгы бар болгону. Негизи бардык эле ежемалиналар шпалера менен тургузулат да. Ал башка сортторунда деле болот. Бирок бунун эң эле баягы кыйын жери үстүн жабыш керек болот. Күзгүгө. Кышында үшүгө алып кетпеш керек да. Ошол эле минусу бар. А так мен силерге айтып коеюн, мен эч кандай агрономиялык мындай дипломум же кандайдыр бир нерсем жок. Отургуздум, бунун иммунитети да күчтүү экен. Суусун убагытында берип, азык затын берип турсаң эле ушинтип өсүп атат да. Мен эч кандай бир ашыкча эле нерсе кылган эмесмин. Болгону ошо изденип элдерден сурап, дыйкандардан кандай кылам, не кылам деп туруп кылып атабыз, болуп атат. Ежевика бизге кыргызга жараша турган культура экен. Мындай иммунитети да күчтүү. Клубника менен канча деген кыргыз күйүп кетти. Ежевика менен буну менен деле күйбөйт деп айтпайбыз, бирок күчү азыраак экен да. Ооба, анан кээ биркилер суроо беришат да, эми ушунчалык убагында клубниканы неме кылдыңар, реклама кылдыңар эле, баардык клубниканы тикти дагы баасы болбой калды дейт. Бир тарабынан туура. Анан дагы бир тарабы бар, баягы бышка нерсе жолдо калбайт да. Арзаныраак болсо деле берсең, мындай берекесин берсе, берекелүү эле болот. Анан баягы коркуп, үркүп отура бербей башташ керек да бир нерсеничи. Баштабасаң отура бересиң үйдө суроолорду берип коюпчу. Мынтсем кандай, антсем кандай. Аз болсо деле кылып көрчү, бир 10 түптү отургуз. Анан ошодон нары кете берет. Мен бисмилла дегенде эле жолум ачылып кетип 3 гектарды отургузуп салдым да. Негизи атам айтты. 1 гектарын ушундай нерсе кыл дагы, 2 гектарын беде же жанагындай кылып кой деди. Анан мен атам айттым. Ата мындай кыла берейинчи, мен ушу жолум ачылып бирөө көчөт берип атат десем, байкап көр, бирок жетишесим жетишпейсим деди. Баштадым, болуп атат, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Бакыт, мен дагы ежевика кызыгып, менин тааныштарым биз эми видео съемка менен көп иштейбиз да. Анан дыйканчылык менен көптөн бери алек болбой калганбыз. Анан ушу AgriLife иштеткенден бери ежевикага өзүнүн бир кесиптештерим дагы кирип атышат да. Жерлери бар экен, көрсө 4-5 гектар жерлери бар. Жерлери отурушуп туруп. Анан ошол жерлерде азыр максималдуу түрдө пайда көрүп,
ошо ежевикага мен да кызыгып атам. Отургузайын депчи. Буюрса балким келечекте көрсөтөбүз. Анан кесиптештерим да кызыгып атат да. Анан биз ушинтип сага келип кеңеш алып турганга, мындай көчөт тандаганда сол тура бияка секреттер бар да, туурабы? Келип кайрылсак болобу? Сөзсүз болот. Себеби убагында мен деле ошондой позицияда жүргөм да. Өзүм изденип жүргөм, өзүм тем более жаш болсом, кээ бирки жерге барсам, мындай жакшы кабыл алгандары болду, кабыл албай койгондор болду. Бирок болбой эле кыргыздар биз баягы кичпейил калкпыз да. Мындай жардамыбызды аябаган калкпыз го. Анын арасынан ушул дыйкандар да бир аз орусча айтканда простойбуз да. Анан убактыбыз болгон эле болсо, анан бир эртерээк сүйлөшүп, ушул күнү барат элем, ушундай консультация берип коюңуз десе, эмнеге бербейбиз? Беребиз, колдон келишинче жардамыбызды беребиз, айтып түшүндүрүп дегендей. Себеби сырттан келген кишиге оңой эле көрүнөт. Буну какты дагы, зымды тартты, тигини илип койду. Ошентсе эле өсүп атат. Жок, бул ушул жерге жеткенче канча деген мээнет бул жерде, мындай Канча мээнет, канча убакыт. Ооба. Туура эмес кылып алсаң, кайра 1 жыл артка кетип калып, акчага да Ооба. Болду да андай. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мындай катар менен көрүнүп атса керек. Бир оператор сураныш мындай, мындай бир панорамный кылып баарын көрсөтүп койсоң, биз азыр дагы кийинки катарга түшүп, бир зыянкечтер боюнча, бир отошоктор боюнча бир кеп кетели. Мен деле жанагы мырза көрсөткөн аленкаларды көрүп атам да. Аленкалар менен көрүшүп атасың, кантип көрүшүп атасың? Дегиле жалпы кандай көрүшүп атасың? Ооба, негизи бул зыянкечтердин да түрү болот да. Сосущий, грызущий депчи. Анан ушул аленка мохнатая деген грызущийне кирет экен. Жана жаңы гүлдөп атканда ушул гүлдөрдүн астына кирип алып эле баягы пайдалуу нерселерин соруп жеп атат окшойт да. Мынакей, тартсаң мына. Мына пятнистый деп коет экен ушундай аленка, көрсөңөр. Ушулар аябай көбөйүп атат да. Анан дары чачканбыз баягыда, ачуу дары деп коет, мындай жыты бар дарын чачканда жок болуп кетишкен. Ортодон 1-2 жамгыр жаагандан кийин кайта пайда боло баштады да. Ошо тегерек четтен келип атса керек. Маңарсаң, могу жерде мөмөлөр турат. Ошолор жеп коет да. Тартып калсак болобу? Куба, сураныч. Могу жерде карасаңар, мындай жалпы негизи жакшы эле экен да. Мөмө түйгөндөрү, мынакей гүлдөп бүткөндөрү, бирок монтип жеп салган кантип көрүнүп атат да, зыянкеч жеп салган. Баары эмес, арасында жүрөт да. Муну вообще эле жеп салып тур да. Муну байкасаңар. Бул жанындагылар жакшы эле болгондагы, бул өтө эле неме болуп калган, жок болуп калган. Эми чачтык көп эмес, аз-аздан бар да ушундай. Аленкалар келип атат, күн ысып кеткен деле. Жолу бар, Эми баягы муну күрөштө болот зыянкечтер. болот, ооба. Өзүнүн Канчалык ошо ден соолукка мындай химикат дейбиз го биз. Канчалык ден соолукка зыян, пайда дегенде. мен негизи ошо химикатка көп басым жасагым келбейт да. Себеби бул мөмөлөрдү өзүм жейм, бала чакам жейт, тууган уругум жейт, анан кыргыз элим жеп атат да, башкалар. Ошон үчүн жана дарыларды чачышта мен сөзсүз ушу агрономдор менен тактап аларга суроолорду берип атып анан чачам да. Себеби кандайдыр бир зыяны болуп калса жаман да. Ооба да. Ошол себептен неме кылыш керек. Экспортко иштейбиз деп мындай келечек куруп атсак, экспортто иштеп, башка лабораториялары бар, текшеришет. Ооба да. Сөзсүз түрдө мындай бир татыктуу болушубуз керек да, туурабы? Ооба. Сондуктан агрономдор бар да азыр, мындай жакшы. Ооба. Мен өзүм бир агроном менен иштешем. Ал киши жакшы практика жүзүндө жакшы иш алып барган киши. Анан байкасаңар, биз ушул жерде жүргөндө мына ду деп балары, жана баларынын жүргөнүн байкап атасыз да. Бул балары баягы химикат жок жерде ушундай көп болот да. Ошосунан да байкасаңыз болот. Могу жерде ушунчалык көп. Аябай көп да. Бул жерге мен балчелек коёюн деп баягыда бир байкебиз бар, Азамат деп, сиз таанысызбы, тааныбайсызбы, блогер байке, тоже дыйканчылык менен. Ошого барып балчелек ала коёюн деп кулагым арыз чагып кеткен болду. Койбой эле коеюнчу депчи. Ал дагы бир неме. Ошого. Жок, бирок чынында логически ойлонуп көрсөк, мондай зыянкечтер көп болсо, мондай көпөлөк эмелер учпайт болот. Ооба. Чагып кетпесе экен деп эле. Кыскасы бирок эми азыр
зыянкечтер менен күрөшүүгө болот, оточөптөр менен күрөшүүгө болот. ооба. Түйшүкмесе. Жок, анын деле маселесин чечсе болот, изденип көрсөк. Бул ортосунда чөптөр байкасаңар азыраак биз баягы мотоблок менен эле жүрүп коебуз. Жазында жүргөнбүз, ошол бойдон жүрө элекпиз. Көп деле чөп чыккан жок. Себеби күн көп тийбейт да бул жергечи. Мындай көлөк болуп турганга чыкпайбы деп ойлойм да. А ошол эле малиналардын ортолорун карасаң, аябай чөп басып кеткен. Ошондой экен да. Мына жерде урматтуу көрүүчүлөр, кубомда бир астын бир тартып койсоң, тамчылатып сугаруу системасы турат да. Капельное орошение деп. Бул бизде да өнүгүп кетет капельное орошение. Мунун артыкчылыгы бир-эки ооз сөз менен. Эң эле чоң артыкчылыгы сууга болгон эконом. Себеби арык менен шарылдатып бере турган суу жок. Ачыгын айтканда биздин тегеректе суу бир аз проблемный да. Негизи эле бизде эле эмес, Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча келаткан проблемалардын бири да суунун аздыгычы. Анан бул жерде капельный болгондо эң биринчиден сууга эконом, экинчиден сен каалаган жанагындай азык заттар бар да. Калий, кальций ошолорду граммаждары менен бересиң, сен берген гана граммаж ошол жерге барып түшөт да, агып кетпейт эч жакачы. Ошосу плюс. Минусу, плюс бар жерде минус да жүрөт да. Минусу эмне десек, капельный лентаны сатып алышың керек. 2 жыл турат. 2 жылдан кийин тешилет, аны албаштырасың. Бирок жана эконом жагына салыштырып келгенде бул болбогон эле чыгым да. Азыркы учурда эми каражаттан тышкары убакыт аябай балуу болот да. Сонун бардың, кнопканы бастың, суу кетти. Кнопканы бастың, өчтү. Бул технология. Кетмен кармап жүрмөй жок. Технологиянын өнүгүшү ушул да. Дыйкандардын убактысы канчалык көп. Жана башында деле сөз кылып кетпедик эле, урматтуу көрүүчүлөр. Дыйкан десе эле, мынакей Бакыт мырза айтып атпайбы, дыйкан десе эле кетмен чагып эле монтип эле деп эмес. Технология өнүгүп атат, заман өнүгүп атат, мынакей. Кнопканы бастың, сугардың. Ошол деңгээлге жетип атат, мынакей, Кудайга шүгүр. Живой пример да, урматтуу көрүүчүлөр. Ооба, биз баягы кыргыздар бир аз немеден коркобузбу дейм да. Жакшы нерсени кылайын деп атсаң, бирөө сөз кылат го. Сен мындай экенсиң депчи. Жок, сен оюңа келген нерсени, мындай боло турган нерсе экен да. Просто аракет кылып бир аз мээнет кылсаң, ошол нерсеге жетсең болот экен. Мисалы үчүн мен немени айткым келип атат. Менин емкостьтим суу сактаган. Бул контейнерден Көрсөтсөк болот азыр. Көрсөк болот. Жанагы эле не деп коет эле, морской контейнер 40 тонник. Ошону алгамдагы эле аңтарып туруп, полу үстүндө калды да, пол жыгач да. Ылдый жагы потологу темир болчу. Ошону оңтордум дагы, ортосун баягы курсагы чыгып кетпесин деп туруп, темирден варит этип туруп, эшигини жаптым да, варит еттим дагы. Анан үстүнөн баягы вход суу түшө турган кылып туруп эле, анан астына чыгарып койдум, вход-выход кылдым. И емкость болуп калды. Ал жерге бир 90 куб суу батат. Суу жок болуп калды, очередке туруш андай мындай деген уже. Жок, скважинадан тиги жакка толтурасың сууну. Анан мотор менен 1 саат берсең жетет. Аз-аздан бат-баттан. Кандай сон? Бир суроо бергим келип атат. Бакыт. Биздин жаштар азыр көп дыйканчылыкка кызыктырыш деле бир задача турат да. Маселечи. Жаштар көбүнчө Америкага кызыгат, Европага кызыгат, IT-ге кызыгат. Баары эле айтичник болуп кетпейт албетте. Башка кесиптерге кызыгат да. Ушу дыйканчылыкка кызыктырыш үчүн ушул да бир жолдун бир да ушул себеби дейм да. Мындай элестетет, дыйканчылык бул не престижный, это мындай депчи. Мен мындай каалайм да, силер мондой бир муштудай кооз машинелерди кымбат тепсеңер, мондой сен Англияда айткандай Lamborghini теип кетсеңер, анан келип туруп бир кнопка басып эле, келип туруп бир киши иштетип эле ушундай деген деңгээлге жетесиңер деп бир катар көрсөтсөкпү деп атам да. Сен ушу жаштарга кандай бир кеңеш бере аласың? Мен азыркы тапта ушул негизи мурда камерадан коркчу элем да. Боязнь бар эле. Анан бул негизи бар да. Анан ушул ишти кылып атып, ушул сиздин сурооңузду ойлонуп көрдүм да. Неге кыргыз элим мындай жакшы жашоону көрбөш керек? Неге биз Англияга кетишибиз керек? Же дагы Россияга кетишибиз керек? Ошол нерсени ал жактан көрүп атабыз да, сеть болуп атпайбы? Тиги жактан көрдүң, бирок бул жактан кыла берсең болот го ошол нерсени. Дедим дагы, анан жанагы блогду жүргүзө баштадым да. Мен туура эмес кылганымды, туура кылганымды кылып атам, ошого кызыккан адамдар бар экен. Биз азыр жок дегенибиз менен жакшы эле бар экен. Аябай комментарий жазып, келип, сурап кетишкендери бар. Молодец деп мактап атканы бар. Анан
ошондой нерселерди чыгарып блоктор менен бөлүшүп, анан сиз айткандай жетишкен учурда жакшы машина аласыңбы, үй аласыңбы, мына мен мындай кылып ушул нерсеге жетиштим деген нерсени деле көрсөтүп турсак жакшыбы дейм да. Кыргызда сөз бар го, баягы көз тиет деген нерсечи. Жок, ниетиң туура кыл дагы, мээнетиңди көрсөт, результатыңды көрсөт. Было так, стало так деп ошол нерселерди кылсак жаман эмес да. Мисалы үчүн сиз айткандай бардык эле айтишник болуп кетсе, анан кандай тамак аш неме аласыз? Дыйкандар эми дыйканчылыкты өнүктүрбөсөк ачка калабыз дегенде. Ооба, жакшы болгондо дыйканчылык менен делечи IT 2-3 жылда тапкан акчаны таап койсоң деле болот да, ошондой моменттери да бар. Ошондой экен да. Биз бияка келердин алдында биз чалыштык да, Бакыт менен чалыштык, сүйлөштүк. Анан эмнени кеп кылабыз дегенде дароо эле кемчиликтерди, кыйынчылыктарды айтып кетпейлиби дыйкандарга деп мына Бакыт мырза өзү айтканда, дыйкандарга укмуш сон болот деп көрсөткөн болгондой кыйынчылыктар эмне болот? Мынакей атайын илип коюптур дыйкандар. Кандай каталарды кетириш мүмкүнсүңөр? Анан эмнелерди билишиңер керек? Кыйынчылык кандай болот? Ошолорду азыр Бакыт мырза силерге кененирээк айтып берсеңизчи. Мен буга чейин айттым, Лохтей анан Лахнес деген сорттордун үстү жабылат да, кышкысынчы. Жанагындай агроспан менен, кээ биркилер камыш менен жабат экен. Кыскасы үстү жабылып, жылуулукта кармаш керек. Анан былтыр мен жапкамдагы именно байкасаңар ушул жерге жетпей калган да, агроспанымчы. Жетпей калгандан мейли калтырып кое берейинчи деп өзүм заранее ойлонгом. Не болот болду экен депчи. Анан чындап эле үйшүк алып кетти. Тиги жактары жабылган, жакшы эле. Ушул жерлерге жетпей калганмы биринчи рядка? Бул кандай эле куура эле отун болуп калган үйшүк калат. Агроспан менен жаппасаңар кышында, ежевиканын биринчи эрежеси кышында жабышыңар керек агроспан менен. Мынакей результат болбосо мына момундай болот. Отун болуп калат экен да. Ооба, анан бул стресс алса керек. Баягы негизи ушундай жалбырактары саргайганда хлороз деп коет, темир жетишсиздиги депчи. Болбосо мындай темирлерин деле берип атабыз, бирок эмне болгонуну жакшы неме кыла албай атабыз. Анча-мынча жерде ушундай ооруп аткан жерлери бар да. Бул жер кыртышы деле бирдей эмес да. Кээ бирки жерде баягы керектүү элементтер азыраак болсо, кээ бирки жерде жакшы дегендей. Бирок болбой эле өзүнүн азык заттарын берип атам. Мындайлар жок эмес, анча-мынча бар. Демек, мына жер стресс болуп аткан учур. Болуп аткан учур. Бирок байлап атат. Ушу жалбырагында баягы кээ бирки адам баласы деле оорукчан болуп төрөлөт го. Балким ошондойбу деп дагы деме кылам да. Генетический жагы ошондой. Балким. Бирок бул ушул эле же бар бияқта ушундай? Да, айтып атам го, мына ушул бир рядта 3 бар экен, байкасаңыз. Муну спасать этсе болобу? Негизи ооба, агрономдор келип туруп эле ушундай агарган, саргайган жалбыракты көрсө эле темир жетишпейт дейт да. Же калий жетишпейт дейт. Ошодон бер дейт. Ал нерсени мен берип атам аз-аздан. Бирок ушул бойдон эле турат да. Бул жердин анализи башында баштап атканда анализ? Жок, анализ кылган эмесмин. Кылбай эле наура эле баштап бергенбиз. Анализ жок эле? Анализ жок эле. Себеби мен немецтен алгам бул жерди. Бир чөп жок жер бар болчу да. Анан негизи ошо жакшы ниет менен эле коркпой эле баштап бергем. Ооба. Негизи көп агрономдор айтат го, сунуштайт го, анализ кылгыла деген. Эми негизи анализ кылгыла. Бакыт өзүнүн на свой риски страх кылган экен. Бирок результат Кудай буйрса жакшы эле. Биз белек ала келгенбиз Агростал компаниясынан. Пресс катары ошол азыр айтабыз, айтып берейин. Чыгарыштын аягында. Мынакей урматтуу биз Куба мындай тартып койсоң, мынакей ушул катарда атайын ушундай эле. Негативный катар экен да. Бирок ошончо да болбойт, күрөшүп атыптыр. Мынакей могу жерде стресс болуп атыптыр. Железа, ерекше азык заты жетишпей атты деп кожомолдон айтылып атат. Ооба. Может, башка бир себеп болуп калсын. Малинадан тышкары, ежевикадан тышкары эми клубникага кезек келди. Бул жерде кичине чакан жерде ушундай клубника, орусча айтканда земляника, кыргызча айтканда кулпунай жөнүндө сизге айтып берели. Бул кулпунайдын деле убакыты бүтүп калыптыр. Анан ар жагыбызда карасаңар, ушул жерде жаткан жайлар, анан жанагындай бочкалар турат. Ошону кенен Бакыт мырза өзү айтып берсин. Бул жерде клубника 30 соткага жакыныраак жерде отургузганбыз. Эң эле башында клубникадан баштагам да. Себеби жана айтып кеткендей, клубниканын баягы отдача деп коет го, кайтарымы батыраак болот да.
жумушу кыйын болушу мүмкүн, бирок бат берет бул. Жазда апрелде отургуздуңбу, апрелдин башында отургузасың дагы, уже майдын аяктарында терип сатып бересиң да кадимгидей. Бул эмне деген сорт? Бул жерде менде КСД сорттор, КСД дегени эрте бышар сорттору. Клери, так, Мурана деген 3-4 сорту бар менде. Клери, Мурана негизги сорттор экен да? Негизгиси ошол. Бирок Мурана деген НС сорту күзгө чейин берилет. Бирок мага ал жаккан жок, ачыгын айтып коеюн. Күн ысып кеткенде мөмөлөрү майдаланып кетет экен. Анын үчүн үстүнө затеняющий сетка тагып, кыскасы немеси чыгымы дагы, убакытты да көп талап кылгандыктан мен ойлоп койдум, КСДни отургузушум керек. Өзүң жеке өзүң үчүн ушундай. Ооба. Себеби Өзүң ар кандай. ооба. КСДни кылганымдын себеби эрте алдың, чогулттуң, саттың, кийинки культурага өтөсүң да. Ал убакта уже ежа малина бышат. Ежа малина менен алыштың, бул бүткөндөн кийин уже малиналар кетет. Малина менен алышасың, ошол менен күз келет, кыш келет, бүтөт. Мен бир нерсени белгилегим келип атат. Бакыт мырза аябай убактысын кандай пландап мындай наура дегендей эмес да. Туура пайдаланып, жанагындай кеңештерди угуп пайдаланып атасың. Ошондой нерсени дагы дыйкандарга кеңеш берип кетели, анткени деген бул өтө маанилүү нерсе да. Мынакей азыр уже клубниканын бир түшүмүн алып, результаттарын алдың. Ооба. Кандай болду клубниканын результаттары? Быйылкы мен эми баягы биринчи жаңы тиккенге билбей калдым. Клери деген сорттор биринчи жылы аябай чоң болот экен да мөмөсү. Экинчи жылы берет экен, бирок майда болуп калат экен да. Биринчи жыл болду. Бул экинчи жыл уже. Былтыр мен түшүмүн алып, былтыр жакшы эле болгон да. Баасы арзан болсо деле, түшүм баягы мөмөлөр чоң болгондуктан жакшы баага сатып, жакшы болгон. Баягы өзүнүн расходун да жабып, пайда да көргөм да. А быйыл болсо бир аз мөмөсү майдарак болду, бирок жаман эмес. Баягы анча-мынча расходторду жапты. Ойдогудан 30 соток. Бирок ушул жерден деле эгерде мөмөлөрүң жакшы чоң-чоң болсо, баягы айтып аткан миллиондорду таап койсоң болот. Миллиондорду 30 соттуктан. 30 соттуктан ойлонбой тапсаң болот. Ошон үчүн ушул баягы кээ бирки өзбек туугандар айтат экен да, сөздөрүн угуп калам. 1 гектар жер менен алышкандан көрө дейт да, бир 10 соток жерди алып туруп, өздөрү айткандай чырайлуу карасаң жакшы болот экен да. Ошондой жер бар экен. Кыскасы ойлонуп көргүлө. Чоң жерди алып алганда анын дагы өзүнүн бир машакаты болот да, түйшүгү болот. Ошол себептен ушундай. Ошо биринчи ошо 30 соток, 20 сотокту иштетип, мындай бир рахатын көрүп, максималдуу результат алгандан кийин анан кеңейтип тепкич сыяктуу чоңойтуп кетсе болот экен, а? Ошентсе жакшы болот, бирок менин өзүмдүн тажрыйбам андай болгон жок да. Мен буну тиктим, тигин тиктим. Мен кылган ишимде деле плюсу бар, минусу бар. Бирок баягы кыйынчылыкка мен көнүп калгангабы алышып келатам да. Амбиция бар экен. Анан маалыматың бар болуп калды да. Ооба. Кеңеш сураган кишиң болуп калды, билгилөрүң болуп калды. Изденсең эле чыга берет экен ал нерсечи. Главное издениш керек. Анан дагы кошумча айтып коеюн дегеним, жана сиз сурадыңыз го ушу жаштарга негизи кыргыз элини ушу дыйканчылыкка кантип кызыктырабыз депчи. Ошону мен иш жүзүндө дагы кылайын деп негизи баягы блог жүргүзөм да. Анан кээде клубника жеп жүргөнүмдү, кээде малина жеп атканымды тартсам, кээ биркилер суранышат да, поляңыз кайсыл жакта, биз өзүбүз эле терип кетсек, акчасын берип деле депчи дегендер болот. Анан мен ошондо бир баягы неме болгон, орусча айтканда обещание. Мен поляма сөзсүз чакырам. Калоочулар келип, баягы эсептелүү киши, ограниченный. Себеби көп кишини алып келсең дагы сындырып, талкалап, баягы мээнетиңди баалабай өлтүрүшү мүмкүн да. Жакында эле ошондой бир случай болду го магазинде. Ошол себептен эсептелүү кишини чакырып, именно подписчиктеримди бекер каалаганча тойгонуңарча жулуп жеп кеткиле деп акция кылайын деп атам. Мына бир 2 күндөн кийин болот ошол. Терип кетмей жок. Только жеп кетмей. Ос тийип көрүп. Ос тийгенде тое жеп каалашынча. Болду, жегим келбей калды дегенче жеп кеткиле деп атам да. Ал жерде боюнда бар адамдар бар, аялдар бар, жаш балдарын алып келишет, түгөйлөр бар, романтиканы каалаганчы. Бул жерде баягы өсүп турган жерден жулуп жегендин өзүнүн башкача рахаты бар да. Базардан деле сатып алып жеп коесуң, бирок ушул жерде өсүп турган жеринен жулуп жеген бир башка нерсе да. Шаарда мисалы үчүн биз жүрөбүз да. Суйта деп коет го. Ооба. Үстү менен жүрүп, ушундай бир шаардын чечине чыгып, мына бекер деп атат, өзүнүн мындай айтып берип, мындай кругозорду расширять этип, таза аба менен дем алып, бияк эми таза аба да. Өсүп аткан өзгөзмөлөрүн көрүп, ушундай чакырып атат, келип шаардын ызылчусунан чектелип, бияка келип эс алып кетсеңер болот экен.
бала чакага деле көрсөтсөк ошолорго үлгү болобу дейм да. Өсүп келаткан жаштаргачы, ушинтип өсөт турбайбы, мындай кылса болот турбайбы деген түшүнүк болот да, кызыгууну ушу жаштайынан баштасак жакшыбы дейм да. Теплица көрүп кызыккансың да. Ооба, ошондой. Биякта деле бирден бир киши себеп болсо деле уже кандай жакшы, Ооба. Instagram баракча бар экен, Instagram, TikTok, YouTube. Жусуев Бакытбек деп жүргүзөм мен. Бакыт эме ссылка эмелер берип кой, мен кирип коюп коеюн, Ооба. Ошо описаниядан карайсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Описание дегенде видеонун астынан карайсыздар. Ошол жерге Бакыт мырзанын телефонун да таштап койсоң болот. Ооба, болот. Бакыт мырзанын телефонун таштайын, эгер кимге бир билбейм бир кызыктуу маалыматтар керек болсо, көчөт керек болсо же кимге кандай маалымат керек болсо ошоюнча чаласыңар. Андан тышкары YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok'тордун шилтемелерин калтырып коем, бассаңар эле дароо эле ошол жака өтүп кетесиз. Ошого катталып Бакыт Тыйкандын ийгиликтерин, каталарын, болгондой бүт нерсени баары силерге чагылдырып ошол жактан көрсөтүп берет. Аябай кызык, мен да өзүм да катталып койгом Бакытка, ошондуктан көрүп силерге да сунуштайм. көбүрөөк чыдайт дейт да. Көбүрөөк чыдайт экен. Келечекке кандай максаттар коюп келатасың, Бакыт? Могу клубника менен аябай даамдуу экен. Кеңине келе берсең го. Азыр негизи кыргыздарда баягы өсүмдүктөрдү өстүрүү эмес, баягы сбыт маселеси бир аз жаралып аткан кези да. Азыр башка өлкөнүн адамдары Марска учуп атат да. Биз дагы деле ушул өсүмдүк менен алышып жүрөбүз. Мындайча айткандачы. Ошол себептен Жакшы аябай жакшы, мындай биздин өсүү деңгээлибизде кандай салыштырып койсо болот, ошон үчүн бирок кыргыздын бир жакшы жери биз баягындай рискке жакыныраак калкпыз да. Мен ошондой билем да. Биз бат үйрөнүп өткөнбүз. Мисалы үчүн бир сөздү угуп калгам. Немелер, Германиядагы немецтер дейт, 7 өлчөп бир кес дейт го, алар 70 өлчөптүр бир кесет дейт да. Бирок кыргыздардын андай эмес. Мындай ойлонуп көрүп жактыбы, оң келсе кылып кетет дейт да. Бирок кыргызды Кудай колдойт да. Ар дайымчы, ошон үчүн кыла бергиле, коркпой. Аябай даамдуу экен. Бунун көчөттөрү да болот, буюрса үйүңөргө деле неме кылсаңар жакшы да. Көчөт менен да кайрылсак болот экен да. Сөз көчөттөрүн жасайбыз. Даамы жок болгон экен аябай. Мына айтып атат. Качан кайсы күндөр болуп калат ошол? Качан кыласың ушул? Көчөтү акция өзү 2 күндөн кийин болот. 5-июнга кылдым. 5-июнда келип. Эртең бүшүн экен, биз. Эмне болуп калат экен анда? Instagram баракчасынан келип эле терип кетишет да. Жок, TikToктон келишет. Бирок уже немеси ограниченный болуп калды. Негизи мындай экен анда. Биз YouTube каналга чыгарат экенбиз. Ошол кезден биз как раз ошо 5тен деле 6-6сында чыгарып коебуз бул видеону. Ошо кадрларын бөлүшүп бизге сөз жөнөтөм. Элдердин бир маанайын маанайын тартып койгула, биз монтажга менен кошоюн дагы, элдерде көрсүн ушундай акциялар болуп атканынчы. Бир гана жөн эле сөз болбосо, иш жүзүндө да көрсөтөлү. Сөз. Достор, ушул емкость боюнча айтып кетейин деп чечтим. Бул морской контейнер да. 40 тонналык деп эсептелинет. Бул азыр мага емкосттун ролун аткарып берип атат да. Емкость дегенде суу сактагыч. Бул контейнерди мен полну үстүнө каратып туруп, потологун жерге караткам да. Себеби полу жыгач да. Жыгач асманда турат. Потологу темир ылдый жакта. Анан ошол полунан эле бир четини тешип туруп, суу кирет да ал жакачы. Скважинадан чыккан суу ошол жака толот. Ал эми выход болсо, выход ушундай жүздүк менен винтилди вартет койгонбуз. Винтил чыгат дагы, ушул труба келди дагы, анан бул жерде чоң мотор турат, жүздүк мотор. Жүздүк моторго биз ушундай баягы переходник деп коет, 75тик магистраль менен 500 метрде полный суу карабыз да. Бул жерде 90 куб суу сакталат, примерно 90 деп коелу. Анан бул моторду иштеткенде тээп берет да, 500 метрге чейин. Ар бир картаны бөлүп койгонбуз, эми баарын бир бербейбиз да. Бирден картаны берип чыгабыз да. Ал эми мына жанында турган емкость бул жанагы дар-дармек, азык заттарын кошуп беребиз. Баягы система Venturi деп коет. Суу кете берет, бул жакта основной суу кетип атканда эле бунун винтилин ачып койсок, ушул жердеги дарылар бир картага өзүнүн ченеми менен бере берем да. Бул жака чылап аралаштырып коем дарыны, анан основной магистраль менен кете берет ошентип. Анан дагы айтып кете турган нерсе, бул контейнерди жөн эле алып келип оңторуп туруп суу толтуруп койсоңор болбойт. Бул жерде байкасаңар, мына жерде
варит эткен жерлери да. Анан анча-мынча жерлеринен мындай суу сыркып аткан жерлери да бар. Себеби баягы металлды варит эткенде жукара түшкөн да ошол жерден чыгып атат. Мен буга атайын скотч алып келип койгом, бүгүн жетишпей калдым. Баягы ушуга ылайыктуу скотчтор болот. Жабыштырып койсоң бул жерден суу чыкпай калат. Ушундай бир аз сыркып чыгып атат. Бул эсептелүү гана жери. Ошону карашыңар керек экен да, тешик болуп калса. Ооба, эгерде жерди каздырат элем, анан жанагындай бассейн кылат элем деп кыйналыңар келбей турган болсо, ФСК деп коет, ушундай бетонный немелер, бетондорду алып келип коесуңар дагы. Буну алып келдиңер, оңторуп туруп кран өзү эле коюп берет. Ичини баягы кусагы чыгып кетпеш үчүн варит этип коюш керек, тарттырып. Жана тарттырып болду, ошентип эле тиги жагын тештиң, бул жагынан 100-дүк чыгардың, 50-лүк чыгарасың. Тиги башына мен 50-лүк чыгарып койгом. Ал чисто өзүмдүн баягы огородума колдоно турган жери да. Кааласаң да 3-4 жерден чыгарып койсо болот, бирок мага ушу экөө жетет да. Бул 50-лүк выход. Тиги жак болсо 100-дүк поливке болчу. А бул 50-лүктү мен бул жерде өзүм помидор, бадырың, перец, баклажан, кыскасы бардык өзүмө керектүү нерселерди ушу кичинекей жерди огород кылып алгам. Чаак алып, жулуп, салат жасап жей бере турган. Для себя. Фильтр. Мында көрсөтпө каяка кеткен. 500 метрге төбөт. Ай жага кетет до конца. Көрсүң да, жалпы масштаб кандай шаарларда. Бул эми сугат маселеси ошо менен көйгөй чечилди. Жанагындай бир кнопка басып коюп эле сугара бересиңер. Ооба. Сугаруу болгондо бир мындай деле маселе жаралбайт экен да. Жок, Кудайга шүгүр. Башында бир чыгынып чечип коюш керек экен. Ооба, башында неме кылсаң эч кимге көз каранды болбойсуң да. Негизи суу жок, бул жумушуң болбойт да. А свет болбосо генератор башка нерсени кылсаң болот, бирок суу жок болбойт. Биз сөзүбүздү уланталы. Аркы полядан биз жол жагына чыктык. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде ушундай клубника, малина, ежевика деп телефон номер жазып коюптур. Ушундай баннер илип коюп турсаңар. Бул кандай максатта койдуңар? Анан сбыт маселеси кандай чечилип атасыз? Сбыттын жанагы айтып кеткендей основной масса учурунда жанагындай приемный пункттарга барабыз. Бирок бул баннерди илип койгондун себеби тегерек четте ушу айылдын жээгинде эле жашайбыз да. Бул жакта ВОЗ деген новостройка бар. Анан бул жер дача. Дачный поселок деп коет. Анан элдер деле кирип сатып алып кете беришет да. 2 килограмм, 3 килограмм же болбосо баягы вареньянын сезонунда вареньяга деле алып кете беришет. Бизден алып кеткен плюстары биринчиден свежий терилип алат. Экинчиден биз жана экспортерлорго берген баада соседтерге деле ошол баада беребиз да. Арзан. Базарга барсаң, баягы перекупщиктер үстүнө кошуп, анан эскисин алып отурбай, полядан эле келип алып кетет. Эгерде бул жерге полядан алам дей тургандар болсо, неме кылсаңар болот. 9-чу автобус келет. 9-чу автобустун конечныйына келсеңер эле, ушул бизди тапсаңар болот. Свежий ушу жерден алып кете бересиңер. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз жыйынтык чыгаралы. Жыйынтыктын алдында бир суроо берип кетейин. Ушул жерде сиздер өзүңөр жашап, ушул жерде иштеп, кышы жайылып жактасыңар. Туурабы? Мына бул контейнер сыяктуу үйдө өзүңөр обустроить этип алып, иштеп чыгып иштей бересиңер. Ооба, бул контейнер деп көрүнгөнү менен ичини мактанбайын, бирок полный условиясы бар. Душ, туалет. Кыскасы, бул контейнердин ичиндеги ремонт өзүм жашап аткан шаардагы үйүмдүкүнөн да жакшыраак жасагам. Комфортный кылып жасадым. Кондиционер бар, как положено, арестован дегендей. Себеби баягы өзүбүзгө условияны түзүп албасак кыйын эле да. Мурда кийин же дыйкан болуп, же дыйкандардын үй бүлөсүнө төрөлбөгөндөн кийин мен билдим да, кыйынчылык болгондон кийин уштап жанагындай сабырым түгөнүп калбаш үчүн өзүмө условия жасадым дагы, анан жумушка кириштим да. Ушу жаштар баштайын деп аткандарга дагы совет айткым келет. Баягы эптеп-септеп кылыштын кереги жок да. Биринчи иш ордуңарды түзгүлө дагы, анан кийин ишке киришсеңер ошол неме стратегия жакшы да. Биринчи удобствону түзгүлө, сөзсүз. Условия түзүп туруп, анан кийин ишке киресиңер. Болбосо тиягынан кыйналып, биягынан кыйналып отуруп, ошентип баш аяк мотивацияңар түгөнөт дагы, анан кийин бул нерсеге кайра келишке кыйын болот да. Ошондуктан мындай кеңеш берип атат Акыш мырза. Өзүңөргө жашай турган, суу иче турган бүт условиялар болуп туруп, анан кийин ишке киресиңер, жеңил болот экен. Бакыт мырза, силерге рахмат. Бизге Бакыт мырза азыр плов жасап берип угощать этти. Мындай приятный. Анан
мындай таза абада өзүңөр карагандыңыздардай мына дайыма айтып келем, бизде ушундай природа да бар. Ушундай природа аракаттанып иштесең кандай жакшы. Анан эмки чыгарыштардан Кудай буйрса келип дагы тарталы, мына сөз берип коелу. Ошо силерге рахмат. Келип тургула, эшик ачык ар дайым. Элге ушундай болгондой кылып тартып айтып берип турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин YouTube каналга катталыңыздар. Бакыт мырзанын телефон номерлерин, соц тармактагы баракчаларын описанияга калтырып коем. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин.